Кутмандуу кечиңиздер менен, арыбаңыздар, ардактуу кесиптештер, урматтуу педагогдор. Бүгүн дагы бизде маанилүү сабак, Нур Сабат билим берүү борбору тарабынан алдыда боло турган билим берүү тармагындагы реформа багытындагы маанилүү мазмундагы сабакты сиздерге сунуштайбыз. Бүгүн биздин ардактуу спикер, лекторубуз, бүгүн биздин ардактуу коногубуз эл аралык долбоорлордун эксперти, билим берүү тармагындагы тажрыйбалуу адис жана мыкты жетекчи агайыбыз Урумов Жеңишбек Букараевич сиздерге сабак өтмөкчү. Кош келиңиздер. Саламатсызбы, Жеңишбек Букараевич? Абдан кубанычтабыз. Сизге Саламатсыздар. микрофонду узаталык. Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер. Азыр Нургүл айткандай, абдан актуалдуу жана биздин жашообузга, жалпы эле республикабыздын бир тарыхына барак сала турган иш-чаралар боло турган болуп атат астыбызда. Бул баягы дүйнөлүк билим берүүнүн дүйнөлүк стандартына мурда бирдик эле дүйнөлүк абалына өтүү иш-чаралары жүргүзүлүп атат былтыртан бери. Анан бул Алтын казык мамлекеттик программасы кабыл алгандан бери. Алтын казык программасын доктор Кулшашевна мындан 3 жыл мурун эле баягы презентациялап, ушундай бир сунуштарын берип, министрликке сунуштарын берип келген да. Бул жерде алтын казык деп аталганынын мындай символикалык маанилери бар. Биринчиден, алтын казык бул ордунан жылбай турган жылдыз. Анан буга деңиздеги суучулдар деле, кургактагы бардык мындай саякатта жүргөн кишилер дагы, бардык адамдар ошол жылдызга карап жер шарындагы баягы ошол жылдызга карап багытын өзгөртпөй бара турган жерин аныктап, тактап ала турган. Бул биринчи мааниси. Анан экинчиси, алтын казыктын негизи казык деген мындай символикалык мааниси бар экенин айтчу. Бул бизде эми кыргыздар уй баласын баккан эмес, көбүнчө жылкы баласын багып, жылкы баласын казыкка кармашкан да. Анан ошол жылкы казыгына кайрылып келет деген да бир нерсе бар да. Анан ошого биз өзүбүздүн куралуулугубузга, орусча айтканда өзүбүздүн истокторубузга кайтуу тууралуу дагы элементтер бар экендигин айтчу. Азыр эми өзүңүздөргө маалым болгондой бул эмени жылдырып атасыз да, Нургүл Дөлөсүна. Сиз жылдырып турасыз да, слайдтарды. Мен сүйлөгөнүм угулуп атабы? Нургүл Дөлөсүна, сиздин микрофонуңуз өчүп турат, ошон үчүн мен сиздин сүйлөп атсаңыз Кечирип уккан коюңуз, жерим агай, жок. сиздин үнүңүз акырыныраак угулуп жатат да, даана угулбай. Мен телефондан да башкача коеюн. Угулуп атабы эми жакшы? Ооба, угулуп жатат. Слайдтардан да жылдырып турсаңыз. Эми көпчүлүккө маалым болгондой, азыр көпчүлүк мамлекеттерде анын ичинде өнүккөн өлкөлөрдүн дээрлик бардыгы 12 жылдык программада окутушат да. Ошого байланыштуу бизде дагы ушул Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 24-жылдын 30-октябрдагы токтому менен концепция бекитилген. Ошого байланыштуу биз 12 жылдыкка өтүп атабыз. Бирок негизи 12 жылдык билим берүүгө жазгы 24-жылы жаздан бери анда да бир токтом чыккан. Андан кийин бул концепцияга ылайык азыр эми толук кандуу өтүп жатабыз да. Ал жерде кийинки слайдты ачсаңыз, ошол мен айтып кеткен жана алтын казык программасынын мамлекеттик программасы иштелип чыккан. Ал болсо ошол 11 жылдык мектеп билим берүү системасынан 12 жылдык билим берүүгө өтүүгө багытталган да. Анан алтын казыкты жана менин айткандарым жакшы угулбай калган болсо, бул ошол доктор Кулшашевна мындан ошол 3 жыл мурун ушул алтын казык программасын министрликке сунуштап, өзү презентациялап,
Анан өзөгүн эмне ал жерде эмнелер болуш керек экендигин айтып келген да. Азыр болсо эми толук кандуу турмушка ашыруу мүмкүнчүлүгү болуп жатат. Бул программанын алкагында абдан көп бир канча багыттагы иштер жүрүп атканын аны баарыбыз күбө болуп атабыз. Ал жерде китебеле маселеси эмес, окуу программалары жада калса стандарт дагы кайра өзгөрүүгө дуушарланды. Эми стандарт негизинен мурунку стандартыбыз деле дүйнөлүк ылайыкталган болчу. Бирок азыр баягы жаңы методика менен Сингапур методикасы деп көбүрөөк айтылып жүрбөйбү? Негизи MCA, Marshall Cavendish Education ушул окутууга ылайыкталгандыктан азыр стандартты дагы өзгөртүүгө туура келди. Анын стандартта анын үстүнө мурун идеология жок эле. Азыр себеби баягы айрым окумуштууларыбыз, Абакир Мамытович сыяктуу окумуштууларыбыз бизде Манас эпосу бир идеология катары айтылып атат, бирок стандарттарыбызга кирген эмес деген ой пикирди айтып келген көптөн бери. Анан эми ошол дагы өзүңүздөр көрдүңүздөр, мындай идеология таза түрүндө кирбесе дагы өзөктөрү, анын ичинде экологиялык тарбия жана башка маселелер жаңы стандартта каралып атат. Угулуп атпайбы да, угулбайт атабы? Угулуп атат, угулуп атат. Тигилер элдер микрофонун күйгүзүп коюшуптур. Анан ошол стандартыбызда дагы кичине бир аз өзгөрүүлөр болуп калды. Жана өзөктүк компетенттүүлүктөрүбүз 4 болуп калбадыбы ошол? Ичинде кичине өзгөрүүлөр бар да. Анан негизинен баягы компетенттүүлүккө болгон талаптар ошол боюнча эле калат да. Бул боюнча дагы атайын окуулар жүргүзүлөт. Жерде кийинки слайдты ачсаңыз, доктор Гүлшашиевнанын ою боюнча бул сандан сапатка өтүү жана ошондой эле билим берүү сапатын жакшыртуу. Эми 12 жылдык ка кирбеген күндө деле билим берүү сапатын жакшыртуу деген талап бар болгон. Бирок ошол мынабул азыр эми сандан сапатка өтүү дегендин ичинде эмнелер жатат? Бизде көбү ушул баягы ойлоп калышпадыбы? 12 жыл десе башында көбү түшүнбөй, балдар 19 жашка чыкканда, кээ бирөө 20 жашка чыкканда бүтөт экен деп да. Анан бул андай эмес, баягы мурдагы нөлөбөй классты жылдыруу жөнүндө кеп болуп атканын көбү түшүнбөй, ошон үчүн мындай каршы чыккандар болду. Анан биз ага даяр эмеспиз деген дагы ойлор, пикирлер айтылып атат. Эми албетте баягы сөзсүз түрдө мындай чоң глобалдык деп айтсак болот да Кыргызстан үчүн аябай эле чоң реформада. Бул жерде бир топ мындай кыйынчылыктар болоору баары күтүлөт. Кийинки слайдты ачсаңыз, алтын казыкка кайрадан токтоло турган болчу болсок, бул ошол 24-26 жылдарга карата ушул фокус жасалуу. Анан ошол азыркы учурда ушул 11 жылдыктан 12 жылдыкка өтүлүп атат да. Анан бул жерде адамдык факторго абдан чоң фокус жасалып атат. Бул боюнча көбүңүздөргө маалым, мына бул акыркы 2 жыл аралыгында, 1,5 жыл аралыгында абдан көп адамдар окуулардан өттү. Биринчиден STEM боюнча өттү, андан кийин жана PISA компетенттүүлүгүн калыптандырыш үчүн атайын окуулар болду да, ошол Сингапур ыкмалары менен. Анан эми келечекте Сингапурдун китептери балдарга берилгенден кийин дагы окуулар жүргүзүлмөкчү. Биздин мугалимдер мындай толук куралданып калат деген чоң ишенимдебиз да. Кийинки слайдты ачсаңыз. Азыр эми ушул мына бул 12 жылдыкка өтүп аткандыгыбызга байланыштуу абдан көп мындай системалык иштерди жүргүзүүгө туура келет. Анын ичинде пландообуздан баштап, мисалы үчүн эгер мектеп жетекчилиги, мектептин директорлори, администрация мүчөлөрү, андан сырткары ата энелер, класс жетекчилер деп баардыгы тең мындай бир жаңыча
пландоого өтүүгө туура келет. Мектептин миссиясын, максаттарын, милдеттерин жана башкаларды дагы кайрадан бир сыйра карап, учурдагы талаптарга шайкештөөгө туура келет. Э, Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бизде буга чейин пландоодо эгер даже сабактын планын дагы алып карай турган болчу болсок, баягы К1, К2 деп баягы компетенттүүлүккө койчубуз. Анан көбү ошону буларды азыр такыр эле пайдаланылбайт экен, кайра тетиги илгерки баштапкы пландообузга өтөт экенбиз деген да пикирлер айтылып аткан экен. Андай эмес. К1, К2 деген жазылбаганы менен ал баары бир калат, анткени биздин окууларыбыз компетенттүүлүккө ылайыкталган. Ошол себептүү биздин ал талаптарыбыз дагы эле калат. Болгону баягы эмени азайтуу максатында бир мындай канцеляриялык, анан көпчүлүктөр мындай нааразы болуп атпайбы? Бизде мугалимдер ушу план менен эле отурат, планды ичиндеги ошондой ымый чымыйлардын баарын жазганга убакыт кетирет деген. Ошол себептүү азыркы жаңы жана пиза компетенттүүлүгүнө карата мугалимдерди окутканда бир жаңы талаптар айтылып калды да. Мисалы, эгер токтолуп кетсек, сабактын максаты айтылбайт деген түшүнүк айтылды, бирок ушуну көбү дагы туура эмес түшүнүп атат да. Мисалы үчүн сабактын планын ал окуучулар өздөрү, то есть сабактын максатын пландоодо окуучулар өздөрү таап чыгыш керек деп. Окуучулар өздөрү таап чыгыш керек деген ал мурун деле бар болчу. Азыр сабактын максатынын айтылбаганынын себеби бул жана таксономия Блумдун таксономиясы өзгөрүп кеткендигине байланыштуу. Анткени көбүңүздөр билесиздер, Блумдун таксономиясында эң акыркы пирамидадагы үстүңкү чекит, эң үстүнгү үстү бул баалоо болчу. Азыр ушул анализ менен синтез бирикип, ылдый түшүп, баалоо ылдый түшүп, азыр жаратуу деген жаңы творение. Эми аны орусчага туура эмес которуп коюшкан экен кээ бир жерлерде. Мына ошол жаратуу деген жаңы нерсе кирди. Анан эгерде балдарга максатты биз сабактын башында айтып койсок, балдар максатка жеткенден кийин андан ары жетпедикпи дегенчелик кылып жаратууну жаратпай коюшу мүмкүн деген үчүн айтылбайт максат. Ушундай деп билишибиз керек да. Бул бала бир кандайдыр бир жаңылыкты жаратышы мүмкүн, жаңы формулаларды да жаратышы мүмкүн азыркы учурда балдар. Бир өздөрүнүн ойлорун ал физика, математикага эле байланыштуу эмес, ал гуманитардык предметтерге деле байланыштуу. Анан ошол себептүү ошол максат айтылбаганын негизги нерсеси ушунда жатып атат да. Анан баары тең бешээге кетет экен деген дагы мындай жаңылышыраак ойлор кетип атат. Бешээге негизинен бул STEM предметиндегилерге талап. Дээрлик баардыгы тең, сабактардын баардыгы тең ушул бешээге ылайыкталыш керек, анткени окуучулар изилдөө, иликтөө менен жүрүш керек. Учурунда айрым мугалимдер билет, бизде SEA деген методика кирген эле. Бул старттык экспериментти өткөрүү. JIZEттин мен ошондо дагы улуттук тренер болгом. Анан ошондо ушул мына бул бешээге эң эле туура келген сабак ошол болчу да. Анан бүгүнкү күнү ошол сабак кайра, ошондой сабактар кайра жанданылып, сабак өткөрүлүп атат да. Кийинки слайдты ачсаңыз, азыр ошол учурда баягы өзгөрүүлөр болуп аткандыктан жаңы миссияга өтөбүз деп айтып атпайбызбы? Анан ал эми ошол жаңы миссиянын фундаменталдык багыттагы мындай реформасыз жана билим берүүнүн сапатын кескин жакшыртпай туруп аткаруу мүмкүн эмес деп атабыз. Демек, билим берүү уюмунун жер-жеринде эффективдүү башкаруу аркылуу адамдык ресурстарды толук кандуу колдонуу, тийиштүү максаттар жана милдеттерди стратегиялык өңүттө аныктай билүү, тийиштүү маалыматтарды топтоо, ийгиликтүү пландоо, заманбап технологияларды колдонуу, эффективдүү мониторинг жана баалоо, ар тараптуу анализ жүргүзүү жана чечим кабыл алуу деген нерселер сөзсүз аткарылышы керектиги бүгүн белгилүү болуп атат.
Анан бул жерде мына бул эффективдүү мониторинг жана баалоо дегенге токтолуп коелу. Бизде буга чейин сабактарда мониторинг жана баалоо сабактык болуп келген, ал эми пландоодо жок болчу. Баягы жалпы пландын өзүн мониторинг жүргүзүү, мектептин жалпы планын мониторинг жүргүзүү, стратегиялык планды мониторинг жүргүзүү деген мунун баары тең азыр бүгүнкү күнү талапка талапка туура келип калып атат да. Эмне үчүн дегенде бизде ошол ата энелер коомчулугун көбүрөөк тартууга туура келет. Азыр жаңы окутуу укмаларында ата энелер абдан чоң мааниге ээ, мындай катышуу, мектептин ишине толук катышуу мааниси мындан дагы күчөп атат да азыр. Анткени өзүңүздөр көрүп атасыздар, башталгыч класс деген 6 класска чейин болуп атат. Андан кийинки ортоку жана жогорку звенолор 3 жылдан болуп атат. Анан бул жерде бир топ өзгөрүүлөр душарланат билим тармагы. Анан ошого байланыштуу демек биздин жалпы бүтүндөй билим мугалимдер, ата энелер коомчулугу, жергиликтүү институттар, жогорку окуу жайлар баарыбыз мындай бир бир дем менен бирдей мындай байланышып иш жүргүзүшүбүз керек да. Ошондо ийгиликтерге жете алабыз деген ойдомун. Кийинки слайдты ачсаңыз. Мына бул жана башында да айтып кеттим, 12 жылдык окуу дегенди бул баягы 1 жыл кошуп жиберип, анан балага жашы 19 жашта бүтөт, узагыраак окуп калат деген да түшүнүк бар деп да. Бул азыркы 1 класска бара турган жана мурунку нөлөбөй класс дегенди 1 класс деп эсептеп, анан ошол бала ошол 17 жашында мурдагыдай эле бүтөт да. Анан дагы эң негизгиси ушул 1 класска ар кандай даярдыктагы келип, анан окуу программалары ар кандай болуп калып, ушундай балда негизи мындай чаржайып болбосо дагы бир мындай системалуулук кыйыныраак болуп келген учурлар болгон да. Ошого байланыштуу азыр баардыгын бүтүндөй Кыргызстан боюнча бир типтүүлүккө алып келүү аракети жүрүлүп атат. Аны жүргүзүлүп атат. Аны өзүңүздөр деле көрүп атасыздар. Бизде азыр эми лицей, гимназия деген статустук мектептер дагы жоюлду. Баардыгы мындай бирдей талапта, бирдей башталыш менен башталат. Анан болгону конкуренцияга жараша, конкуренттүүлүккө жараша мектептердин бир кандайдыр бир статустук деңгээлдери болуш керек. Ал эми убагы келгенде министрлик, өкмөтүбүз дагы балким бир жаңы нерселерди карап киргизет болуш керек деген ойдомун да. Кийинки слайдты ачсаңыз. Ошол бүгүнкү күндө ушул трансформациялоонун кайсы милдеттери бар? Булар билим сапатын жогорулатуу, бул эми түшүнүктүү. Педагогдордун квалификациясын жогорулатуу. Мен жана да айтып кеттим. Болжол менен, мисалы үчүн мен ошо жана PISA компетенттүүлүгү боюнча тренер болдум. Анан ошондо башында 26 000 кишини окутабыз деп пландап айтышкан. Анан менимче бир 24 000дей кишини окутулду да Кыргызстан боюнча. Себеби 7-8 поток болду да ушул март айына чейинки аралыкта. Ар бир группада 30дан киши болду. 80 тренер Кыргызстан боюнча сабактарды өтүп атты. Демек, бул абдан көп армия окутулду деп айтсак болот да. Андан сырткары ага чейин да STEM боюнча да окуулар жүргөн. STEM менен бул PISA компетенттүүлүгү мындай орусча айтканда созвучный, бири-бирине шайкеш келген окуулар болгон да. Окуу процессиндеги жеңилдетүүлөр, баардык балдар үчүн бирдей старт алуу мүмкүнчүлүгү. Муну азыр эле айтып кеттим. Бул ошо 1-класста баардыгы бирдей старт алыш керек деген дагы идея бар да. Анан заманбап профориентация. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, көптөгөн кесиптер жок болуп кетет жакынкы арада. Бизге азыр абдан мындай буга чейин престижный болуп келген балдарыбызды көбү эле юрист кылабыз, финансист кылабыз деп ошолорго берчү элек да. Ушул кесиптер жок болуп кетет жакынкы арада. Юристи дагы, финансисти дагы. Таптакыр бизге элес ала албаган кесиптер чыгат. Мына мисалы үчүн азыр ландшафтный дизайнер деген жапжаңы кесип аябай популярдуу болуп, келечекте ушул сыяктуу нерселер
дагы чыгат да. Анан көпчүлүгү ошо санарип менен байланышкан кесиптер болот. Ошон үчүн биз ушул профориентацияны заманга ылайыктап түзө башташыбыз керек, окуу жайларын да ошого багытташыбыз керек болуп калат да. Орто жана жогорку окуу жайларында. Мектеп болсо аларга даярдашыбыз керек болуп калат. Мектеп деңгээлинен баштап эле. Анткени 12 жылдыктын акыркы 3 жылында өзүңүздөр билесиздер, бир кандайдыр бир кесиптин ээси болуп чыгышыбыз керек. Бул талап дагы бар. Мектеп инфраструктурасын модернизациялоо, эл аралык стандарттар менен гармониялаштыруу. Ушундай милдеттерибиз бар. Кийинки слайдты ачсаңыз. Мына бул өзүңүздөр билесиздер, атайын схемага ылайык этабы менен башталгыч, орточо жана жогорку класстар бирден класста аттап өтүшөт деген баягы 3 эме схема бар эле. Анан азыр жакында эле интернет булагына Брызгалованын Бишкектеги бир жыйындардагы айткан сөздөрүнө байланыштуу интернетте да көп мындай талкууга айланып чыгып кеткен нерсе болду. Баягы кайра аттабайт экен, секирбейт экен деген дагы ойлор да. Аны да түшүндүрүп кетели. Бул кийинки слайдты ачсаңыз. Мынакей министрлер кабинетинин токтомуна ылайык мынакей 24-жылдын 1-сентябрында 6 жашка чыккан бала милдеттүү түрдө 0 класска барыш керек болчу. Алар барды. 25-26 окуу жылында дароо 2 класска которулуш керек ушул балдар. Анан атайын бекитилген таблицага ылайык, ал таблицаны азыр кийинки слайдда көргөзөбүз. Ошол 3 окуу жылы аралыгында класстан класска секирүү жүргүзүлөт деген токтом чыккан. Ушул токтом жокко чыгарыла элек азыр. Жанакы интернетте айтылганда айтылып атпайбы, секирбей калды, эми секирбей калды деп да. Анан ошого байланыштуу мына астына да жазып койдум. Секиртүү жүргүзбөй окуу программасын тыгыздоо менен 12 жылдык окуу программасын аткаруу тууралуу талкуу азыр жүрүп жатат да. Өкмөттүн токтому жокко чыгарыла элек, өзгөртүлө элек. Бирок ошол секиртпей туруп эле окуталы деген нерсе идея бар. Бул министрликте деле бар. Ошондой эле ошол жана команда жумушчу топтордо дагы ошол талкуулар жүрүп атат да. Идея, негизги идея ошол секиртпей туруп эле программаны тыгыздап, анан бир жылда балким ушундай 2 жылдын сабагын өтүү тууралуу. Бунун негизги себеби эмнеде? Бул бизде жана Сингапурдан келип алып келинген китептердин баары даяр эле болуп даярдалып атат. Бирок биздин өзүбүздүн жергиликтүү да китептерибиз бар да, башка предметтер боюнча китептерибиз, алар 12 жылдыкка адаптациялана элек болчу. Ушул айырма мындай кичине кыйынчылыкты туудуруп, ошого мындай кандайдыр бир диспропорциялык нерселер пайда болду да. Кийинки слайдты ачсак, мына бул жерде ушул баягы секиртүүлөр кандай болуш керек деген нерсе бар эле да. Ушул секиртүүлөр өкмөттүн токтому, министрлер кабинетинин токтому жокко чыгарыла элек. Ошон үчүн ушул секиртүүлөр деген идея турат бул жерде. Бирок ошону менен бирге жанакындай секиртпей туруп эле окутуу деген да сөздөр бар. Анан Алмаз Даткабекович Токтомаметовдун айтуусуна караганда ал мынтип атат да, мисалы үчүн бизде табигый предметтер боюнча алып турган болсок, сууну ичпеген боюн мисал кылып атат да, мындай деп да, чаандын суусун, көлдүн суусун ичпеш керек, булактын суусун ичиш керек деп биз жөн эле айтып эле коебуз деп атат да. Ал эми талап боюнча мисалы үчүн Сингапур мектептеринде ушул 3 сууну алып туруп изилдейт. Бир кандайдыр бир убакытта, балким 3 күн изилдейби, 2 күн изилдейби, же бир канча саат изилдейби, изилдеп, ошондон кийин окуучулар өздөрү далилдеп туруп, анан кийин ичсе болбойт деп айтат да. Биз болсо мугалимдер эле айтып коебуз. Жаандын суусун ичсе болбойт, деңиздин, көлдүн суусун ичсе болбойт, булактын суусун ичиш керек, булактын же тиги артезиан суусун ичиш керек деген нерсени оозо эле айтып коебуз да. Тигилерде болсо аны эксперимент менен далилдеп туруп, андан кийин көргөзүп айтат да. Ошо айырмасы ушунда болуп атат да.
Башкача айтканда, биздикилер ушинтип эле айтып койсок болот деген ойду дагы эле айтып атышат да. Ошон үчүн 2 жылдын ичинде эле окутуп койсок болот деп. Анан келечекте биздин ошол лабораторияларыбыз дагы баары тең даяр болгон кезде биздин балдарыбыз дагы ошондой өздөрү иликтеп чыгып, изилдеп чыгып, анан так айта алат да. Мындай нерсе азыр деле жүрүп атат. Мен мисалы үчүн ошо жана биз сабактарга окуучулар, мугалимдердин ачык сабактарына көп катыштык. Анан Эме ошонун ичинде Zoom'dan сабак болуп атты эле баягы 12 жылдык. ошолордун ичинде кээ бир мугалимдер сабак өткөндө пепси коланы алып, окуучулар да пепси коланы алып, анын зыяндуулугун өздөрү далилдеп чыккан учурлар көп болду да. Биз ошолорду көрдүк да. Окуучулар ошондой далилдер менен пепси коланын зыянын, анын ичиндеги ингредиенттерин эмнеден турат экендигин, жок дегенде баягы химиялык анализ жүргүзбөсө дагы ошол жанакы составындагы тиги этикеткасындагы жазуулар боюнча ал эмне зат экенин, анан ал эмне зат экенин интернеттен издеп туруп, ал көрсө мындай зат экен, бул абдан зыяндуу нерсе экен деген нерселерге чыкты да. Ушундай сабактар уже жүргүзүлө баштады. Демек, бул биздин окуучуларыбызды келечекте мындан ары мындай ойлонто ала турган бир жаңы типтеги, жаңы ыкмадагы сабактар менен өтө ала тургандай шарттарга уже баратабыз деген ойдомун да. Кийинки слайдты жылдырсаңыз. Кийинки слайдка жылдырсаңыз. Эми 12 жылдыкка өтүүдө сөзсүз көйгөйлөр бар. Алар бул класс кабинеттердин тартыштыгы. Ушул абдан кыйынчылыкты туудурат. Анткени мынакей азыр бизде президенттин указда чыгып калган, билесиздер. Биз орто мектепти сөзсүз бүтүшүбүз керек болуп калды. Бул указга ылайык да. Баягы илгерки Советтер Союзунун убагындагыдай бала сыртта калып калбаш керек. Башкача айтканда, же 11 классты бүтүш керек, же бир путууларды бүтүш керек, колледждерди бүтүш керек деген сыяктуу нерсе болгондо, эми азыр 12 жылдыкка өткөндө деле ошол талап кала берет. Анан ушунда баягы класс кабинеттердин тартыштыгы ого бетер орчундуу кыйынчылыктарга алып келет да. Ошол себептүү азыртадан эле биздин мектеп жетекчилери, класс жетекчилери дагы жардамдашып, канча бала келет, аларды каяка жайгаштырабыз деген нерселер менен көбүрөөк мындай алакдуу болууга туура келип калат да. Мен аны айтып атканым, мурда мисалы үчүн 9-классты бүткөндөн кийин 10-11 класста каалагандар эле окуп, каалабагандар таштап кетип аткан. Анткени баягы мыйзам боюнча негизги мектеп бул сөзсүз окутула турган мектеп эле да. Анан эми азыр жанакындай указдын натыйжасында бизде колледждерде окуш керек, же дагы бир окуу жайларында окуш керек да. Баягы мурдагыдай өздөрү каалап эле Москвага кетип кала албайт азыр. Анан ошол себептүү эгер колледждерге барбай кала турган болчу болсо, анда алар мектепке келет. Мектепте мурда 9-классты бүтүп 10-класска 1-2 эле 5, мисалы үчүн 9-классты 5 класс бүткөн болсо, анын ичинин 2 же 3 классы 10-11-ге барып аткан. Эми азыр баардык 5-и тең окуп калышы да мүмкүн да. Ошон үчүн бул ал эми 12 жылдыкка дагы баягы бала бакчага барып жүргөндөр дагы келет. Ошондо баягы мурдагы нагруженный деп коелу, загруженный шаардын облустук борборлордогу, Бишкек шаарындагы, Ош шаарындагы мектептерде мындан дагы көйгөй кичине күчөшү мүмкүн да. Биз ошого даярданышыбыз керек. Мугалимдердин жетишсиздиги, бул боюнча министр өзүнүн эмесинде айтылган. Канча мугалим жетпейт экендиги жана аларды кантип толуктайт экендиги азыр жол картасы иштелип чыккан, азыр ал иш жүргүзүлүп атат. Анан профессионалдык кесиптик билим берүүгө мектептердин даяр эместиги. Көпчүлүк мектептер, өңгөчө алыскы мектептерде профессионалдык билим берүү мүмкүнчүлүгү жок. Ал эми мындай райцентрлердеги же бир кандайдыр окуу жайларына жакын жерлердегилер өздөрү ошол профессионалдык лицейлер менен, башка окуу жайлар менен бир келишимдерди түзүп, сабактарын бөлүштүрүп, алардын мугалимдерин
тартып, келечекте бир сертификат берүү мүмкүнчүлүктөрү бар. Ал эми алыскы мектептерде кичине кыйыныраак болуп калат. Ушул көйгөй бар. Коомчулуктун айрым өкүлдөрүнүн түшүнбөстүгү жана алардын каршылыгынын кедергилиги. Буну көрүп эле атабыз. Бул интернет булактарынан деле 12 жылдыктын кереги жок болчу деген сыяктуу нерсени айтып атышты. Ал эми 12 жылдык эмне үчүн керек экендиги бул мындай бүгүнкү күндө айдан ачык белгилүү болуп калды. Анткени биздин балдарыбызды дүйнөлүк башка мамлекеттердеги жогорку окуу жайлары кабыл албайт. Анткени биздин аттестат ал жерде таанылбайт да. Ошон үчүн биз эгер 12 жылдыкка өтө турган болчу болсок, биздин аттестаттарыбыз дүйнөнүн баардык вуздарында тааныла турган деңгээлге жетебиз да. Негизги идея ушунда да жатып атат да. Кийинки слайдташсыңар. Бийлик тарабынан эмне иштер аткарылып атат? Министрлер кабинети заманбап мектептерди куруу, ошондой эле иштеп жаткан имараттарды оңдоп түзөө планын койгон өздөрүнө. Ал уже жүргүзүлүп атат. Акыркы эле 2 жыл ичинде канча мектеп ачылып атканын өзүңөр да көрүп атасыңар. Андан сырткары жаңы окуу куралдарын, дүйнөдөгү мыкты авторлордун окутуу ыкмаларын колдонуу үчүн келишимдерге кол коюлганы билдирилүүдө. Эми мынакей ушул мынабу биздин азыркы деле Сингапур ыкмасы деген бул Маршал Кавендиш окуусу. Анын ичинде жана 5Е модели менен окутуу деп атпайбыз. Ал 5Е деген бул Байби Гамстоун деген баягы дүйнөлүк педагогдордун ыкмалары да. Анан бул окууларыбызда эң негизги багыт STEM предметтерине. Анын ичинде ошол технологияга, инженердик кесиптерге, математикага, илим дегендин ичинде бизде эми география менен информатиканы да мурун кошуп жүрчү элек, табигый математикалык деп да. Анан атак илимге негизги предметтери булар химия, биология, физика предметтери да. Анан ошондо деле бизде география деле, информатика сабагы деле ушу адаптацияланып, бүгүнкү күндө биздин мугалимдерибиз жаңы ыкмаларга өтүү мүмкүнчүлүктөрүн алып калды, өтүп да катышат да. Ошондой эле чет тилдерден англис тилин, компьютерди окутууга дагы мындай олуттуу көңүлдөр бурулат да. Кийинки слайдты ачсаңар. Ошо бийлик тарабынан эмнелер аткарылып аткандыгында маалымат катары бул жерге салып койдук. Ошо 168 жаңы мектеп салынышы керек экен. Ага болсо республикалык бюджеттен 20 миллиард сом бөлүнгөн да. Биякта маалымат үчүн да жазылды. 500 орунду бир мектептин курулушуна 123 миллион сом сарпталат экен. Демек ошо 20 миллиард сомго канча мектеп курулса болот экендигин бул жерде көрсөк болот. Ушак 2 жыл, 28-жылга чейин аралыкта. Андан сырткары эми жабдуулар, окуу методикалык куралдарды сатып алуу, мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу жана башкалар боюнча эсептер каралган да. Компьютерлер, ноутбуктар STEM предметине берилип аткандарын билесиздер. Андан сырткары көптөгөн дагы жабдуулар келиши керек, интерактивдүү доскалар камтылыш керек, ушундай иш-чаралар жүрүшү керек да жакынкы аралык 12 жылдыкка өтүү алкагында. Министрлик тарабынан эмнелер жүргүзүлүптүр? Бул республика боюнча 12 жылдыкка өтүү боюнча параллелдүү пизага даярдыкка арналган атайын тренингдер, ал жөнүндө мен айтып кеттим жана 24 миңдей киши окутулду деп. 25 миңге чукул. Окуу иштери жүргүзүлдү, алар өтүп бүттү. Анан ар кайсы долбоорлор аркылуу ушундай компетенттүү өлкө багытталган акыркы эле жыл ичинде 30 миң киши окутулду. Себеби республикалык, мисалы үчүн азыр көбү сурап атышпайбы, эмнеге биз жана пиза боюнча тренингден өттүк, эмгиче чейин сертификат берили элек деп. Сертификатты бергенге, ошону басып чыкканга үлгүрбөйт, анткени ушунча киши окутулду. Кийинки слайдтарды. Азия өнүктүрүү банкы дагы 40 миллион доллар берүү планы айтылат. Андан сырткары бул ошол парламент 24-жылы июнда ратификациялаган да 40 миллион доллар
бул АБРдин акчасынан менимче пайдаланылды болуш керек жана визаны окутулгандан андан сырткары дагы жабдуу жана башкаларга дагы кийинки жылдары сарпталат. Учурда АБР менен стандарт иштелип жатат го агай. Ооба ооба. Азыр эми предметтик стандарт иштелип атпайбы? Буга чейин болсо жалпы билим берүү стандартыбыз уже кабыл алынды ал. Ал эми предметтик стандарт азыр иштелип жатат. Анын баары ушул окуу жылында уже толук кандуу ишке кириши керек. Кийинки слайдты ачсаңар. Эл аралык өнөктөштөр буга чейин да колдоолорду көргөзүп келген, азыр деле колдоолорду көргөзөт. Биздин министрибиз дагы чет мамлекеттерге барган сайын бир кандайдыр бир жаңы жаңылыктарды, ошондой эле колдоолорду алып келүү боюнча иштер жүргүзүлүп, меморандумдарга кол коюлуп, аракеттер жүргүзүлүп атат да. Так, андан кийин эми кандай көйгөйлөрдү чечүү жолдорун буга чейин министрлик тарабынан айтылды эле. Бул коомчулукта жана педагогдор арасында түшүндүрүү иштери сөзсүз жүргүзүлүш керек. Анткени бүгүнкү күнү ошол түшүндүрүү иштери азыраак болгондугуна байланыштуу мындай каршылыктар, түшүнбөстүктөр, бир тескери пикир ойлор болуп аткандыгы ошого байланыштуу болот. Министрликке жана билим берүүнүн жетектүү органдарына 12 жылдыкка өтүүгө арналган иш аракеттерин колдоо, көмөк көргөзүү, мектептерде STEM предметтеринин берилишине, өнүгүшүнө олуттуу маани берүү маанилүү. Мындай дагы баягы жөнөкөй жалпак тил менен айта турган болчу болсо, ар бир экинчи үйдө кафе, ашкана, тойкана, турист жайларды ачып, жогорку квалификациялуу ошпозчулар жетпей аткандыгы белгилүү. Мен мисалы үчүн жакында эле профессионалдык лицейдин аккредитациясына мүчө болуп катышып келдим. Анан ошол жерде дагы мен мындай ашпозчулардын даярдаганда, ушул ашпозчуларды абдан сапаттуу даярдап атышкан экен. Ошону менен бирге ошол талаптар бар экендигин баягы жумуш берүүчүлөр айтып атышканын көрдүм да. Анан ушундай мисалы үчүн бизде баары бир бул иш тамак аш маселеси дагы тура берет. Азыр бизде кичине элибиз дагы ошого көнүп бартабы, көпчүлүк иш чаралардын баарын кафелерде өткөрүп калды да. Аны баарыбыз эле көрүп атабыз. Керек болсо тооз ачуу дегенди айтпаган күндө дагы кээде жөн эле түшкү чай менен кечки тамакты деле кафелерде ичип калгандар чыгып калды. Ошон үчүн бул иш менимче мындан ары деле улана берет. Демек биз аларга кадрларды даярдашыбыз болот экен да, кыскасы. Эме бар дегеним да, баягы талап, суроо талап бар. Мындан сырткары 400дөн ашуун мектепте кийим тигүү машиналары бар экен. Муну иликтеп чыгышкан. Ошону жакшыртуу менен кесип тандоого мүмкүнчүлүк түзүү жөнүндө айтылган. Мектептерде айдоочу, слесарь, автослесарь, автоэлектрик, сантехник деген сыяктуу башка ошол турмуш тиричилигинде керек кесиптерге даярдап чыгуу мүмкүнчүлүгү бар. Ушуларды ошо колго алуу талабы бар да азыр жана 12 жылдыкка өткөндө кесип берүү ишинде. Кийинки слайдты ачалы. Могу жерде эми бүгүнкү күндө абдан актуалдуу болгон биздин балдарыбыз ошо дүйнөнүн кайсы булуң бурчуна барбасын. Ал Канадага барабы, Австралияга барабы, Великобританияга барабы же тиги Россияга барабы же Кытайга барабы, бардык жерде баары бир ушундай бир компетенттүүлүккө ээ адистер керек болот. Ошону турмушка ашырышыбыз керек да. Балдарыбыз аякка барганда өзүнүн ордун таап кеткидей. Анан ал үчүн биз функционалдык сабаттуулукка көбүрөөк маани беришибиз керек. Функционалдык сабаттуулукту башталгыч класста дагы, орто звенодо дагы, жогорку жагында дагы сөзсүз ошол нерсеге талаптарды коюшубуз керек. Анан балдарыбыз сыртта да калып калбаш керек. Кийинки слайдты ача бериңиз. Мына бул жерде могу слайдты кайра кайтсаңыз артка. Могу жерде ылдыйжанда статистикалык маалымат турат да. 197 өлкөнүн ичинен 150 өлкөдө 12 жылдык мектеп системасы
бар экен да. Биз көрдүңөрбү ошондо бир 47 өлкөнүн ичинде жүргөн экенбиз. Значит. Так, андан кийинки слайд. Мына жерде баягы атайын салып койдук. Дубайдагы Заид университетинин математика жана статистика боюнча профессору Жалалалдин Жээнбай, бул кыргыз агайыбыз. Ошол 12 жылдык окуу программасы тууралуу оюн да, анткени ушул мындай баардык нерсени камтып турган сөз да, ошон үчүн мен муну окуп коеюн. Биз стандарттык негизде каалаган нерсени окута албайбыз. Кыргызстандагы адистер ушуну түшүнүшү керек. Биздин өзгөчөлүгүбүз ушундай дей беребиз, бирок дүйнө орток маалыматтык талаа пайда болгон, дүйнөдө маалыматтык талаа пайда болгон, ошону глобализация дейт. Жалпысынан балдар эмнени окуш керек, кандай деңгээлде окуш керек деген эксперттер арасында түшүнүк бар. Эгер Кыргызстан алыскы келечекте ошол талаага кошулгубуз келсе, өзүбүз жазган кагаз, дипломдорду башкалар түшүнө алгыдай кылышыбыз шарт жана ал башка мамлекеттерге таанылышы керек. Биздин чет өлкөлөр менен алака кылган тажрыйбабыз өтө эле чектелүү. Ошондуктан көп мамлекеттер бизге кызыкпай, саясий өңүттөн карап, ар кандай тоскоолдуктар улам өзгөрбөй обочада калып келгенбиз деп атат. Ушул 12 жылдыкка өткөндө ушул көйгөйлөрдүн бир топтору чечилет деген ойду айтып атат да. Мен ошого кошулам. Негизги мен айтайын дегендерим ушул болчу. Суроолор болсо жооп берели. Чоң рахмат агай. Урматтуу кесиптештер, суроолорду бериңиздер. Мына Zoom'да 27 киши отурабыз. Meet'те болсо 29 киши отурабыз. Суроолорду бериңиздер. Meet'тен суроо берсеңиздер, Zoom'га угулат. Урматтуу кесиптештер, Саламатсыздарбы? айтыңыз. 12 жылдыкка өткөнгө байланыштуучу жаңы адистер дагы даярдалат деп атпайбы, ошондо жайлата окуп калабызбычы кандай болот? Бул негизинен жана переквалификация, квалификацияны жогорулатуу аркылуу жүргүзүлөт да, баштапкы этабында. Анткени биздин жогорку окуу жайларда наука деген багыт жок да, алар географтарды өзүнчө, биологдорду өзүнчө, химиктерди өзүнчө мурдагыдай эле окутуп даярдап келаткан. Алардын эле программасы толук быйыл мисалы үчүн өзгөрүп кеткен жок. Ошол себептүү даже быйыл өзгөрткөн күндө дагы алар даяр болгуча ортодон 3-4 жыл точно өтүп кетет да, 5 жылга чейинки аралыкка өтөт да. Ошол себептүү азыр жана ортодогу 3 жана наука деген предмет болуп калып атпайбы? Ошол наука деген предмет физика, химия, биология дегендерди бир мугалим окутуш керек да, негизи келечекте. Азырынча ошол мындай переквалификация менен кайра тиги квалификациясын жогорулатуу аркылуу ал иштер жүргүзүлөт. Бирок азырынча бизде баягы бул боюнча жол картасы дагы эле иштелип атат. Кийинки жылдары аны толук айтат кандай болот экендигин. Рахмат. Дагы суроолорду бериңиздер. Саламатсыздарбы? Саламатсыз агай. Гуманитардык предметтер боюнча кандай өзгөрүүлөр болот? Мисалы, секирген класстарда. Мен азыр эле ошол башында айтып кеттим, ошо кээ бир сөздөрүм угулбай калган окшойт. Негизи бул ошо жана секирик болот, болбойт деген интернетке дагы чыгып кетпедиби? Секирик болбойт деген. Ал эми секиртүү болбойт дегенин негизги себеби ошол жана китептердин, гуманитардык предметтердин 12 жылдыкка даяр эместигинде болуп атат. Берки илим боюнча предметтер Сингапурдан алынып келинип, анан ал бизге адаптацияланып, жергиликтүү шарттарга ылайыкталып, которулуп, бүтүп, ал басылып чыкты, ал даяр. Ал эми гуманитардык тарап болсо, баягы мурдагыдай туруп атат да, стандартыбыз дагы бир аз өтө чоң эмес өзгөрүүгө душарланды, бирок баягы класстар боюнча, китептер ошо боюнча да. Ошол себептүү бул боюнча дагы эле иштер жүргүзүлөт.
өзгөртүүлөр гуманитардык тарапта өтө олуттуу чоң өзгөрүүлөр болбойт. Биз ошол жанакы кайсы компетенттүүлүккө даярдап келген болсок ошол боюнча эле окутушубуз керек. Анан кээ бир мен уккандан кээ бир жерлерде мектеп директорлори гуманитардык предметтерге сөзсүз 5 менен өткүлө деген да талаптарды коюп аткандарын угуп калып атам. Ал эми гуманитардык предметтер үчүн 5 менен сөзсүз өтүш керек деген талап жок. Бирок 5 пайдаланып жүргөндөрдү мен мурун деле көргөм. Мисалы үчүн англис тилинен 5 пайдаланып түрк лицейинде сабак берген сабакка мындан 6-7 жыл мурун катышкам. Мен ал убакта 5 эмне экенин билчү эмесмин, бирок ушул мына ыкма экенин мен кийин түшүндүм да, ушул ыкма болчу да. Балдарды кызыктырып коюп, балдар кружокко илип коюп, анан балдар өздөрү иштеп ушундай чыккан ыкма болчу. Бул гуманитардык предметтерге деле 5 пайдаланса болот. Бирок бул сөзсүз 5 менен өтүш керек дегендикке жатпайт. Ал эми илим багытындагылар дээрлик бир эгер 100% болбосо дагы дээрлик көпчүлүк сабагын ушундай окуучулардын өздөрү иштегидей шартка өтүшүбүз керек да. Сингапурда мисалы үчүн баштан аяк эле 5 менен окутушат экен. Рахмат агай, анан ушундай дагы сөздөр жүрүп атат да, сентябрдан баштап ошол гуманитардык билим берүүлөр дагы 5 моделине салып пландарды иштеп чыгыш керек деген дагы сөздөр болуп атат да. Анда Мен ошону азыр эле айтпадымбы, азыр эле компетенттүүлүктөрдү эске алып жаза беребиз, себеби эгер бул эми 5 модели деген бул абдан мындай кандай десем, окуучулар өздөрү иштеп чыга турган, окуучулар өздөрү көпчүлүк убакта, себеби бизде көбүнчө мугалимдер сүйлөп көнүп алганбыз да. Мугалим баягы улам түшүндүрүп, ал жана репродуктивдүүлүккө түртө бере турган нерсе болот да. Ал эми окуучулар өздөрү иштеп, өздөрү бири бирине түшүндүрүп, өздөрү иликтөө жүргүзүп, өздөрү изилдеп ушундай иштерди кыла турган болчу болсо, сабактын эффективдүүлүгү алда канча бийиктейт да. Анан бул гуманитардык предметте деле пайдаланса боло турган нерселер. Анткени интерактивдүү ыкмаларды гуманитардык предметтер мурун тескерисинче көбүрөөк пайдаланчу. Жана мисалы үчүн критическое мышление дегендер бул гуманитардык предметте көбүрөөк пайдаланылып келген мурда. Чоң рахмат агай. Саламатсызбы, уруксатпы? Кээ бир предметтер дагы кыскарат дегендей болуп атпайбы? Мисалы, орус тил дегендер, ошолор чынга жатабы? Аны эми мен айта албайм, мен министрликтин өкүлү эмесмин. Бирок бизде жанакы эми менимче мындай базистик программа, базистик пландар өзгөрүп, олуттуу өзгөрүүлөргө деле дуушарланбашы керек идея боюнча. Анткени буга чейин жанагы куррикулум деп коебуз, анан стандарт негизи буга чейин канча сабакта канча өтүш керек деген программа бар да. Ошол нерсе сакталыш керек, өзөк сакталыш керек. Анан мен так айта албайм. Бул боюнча менимче министрлик дагы түшүндүрмөлөрдү берет болуш керек. А так жана интеграция бара болот. Интеграция. Бул STEM предметтеринде интеграция сөзсүз болот да кайра. Рахмат. Анан ушул 12 жылдык билим берүүдө формабыз да, мазмунубуз да өзгөрүлүп жатат. 12 жылдык өтүү менен катар ошол окутуунун дагы мазмунун жаңылантып алалы деп анан Сингапур методикасы киргизилип жатпайбы, окуу китеби дагы. Анан буга чейин да көптөгөн долбоорлор менен инновациялык технология STEM менен окутуп келдик. PISA окутулуп жатат. Ошол көптөгөн долбоорлор менен окуттук да. Анан ошонун мазмунун дагы мугалимдер биздин шарт, бизге талап ошол мазмунунда окутуубуздун жаңы ыкмасын колдонушубуз керек да. Изилдөө азыр өтө актуалдуу. Агай жогоруда айтып кетти, жана суунун жамгырдан сууну ичпегенге болбой тургандыгын эксперимент изилдөө бул STEM методикасынын ичинде дагы бар, анан изилдөө сабагында да бар. Анан азыр изилдөө методикасы да өтө маанилүү, ошондуктан изилдөөнү, кейсти, 5 окутуу моделин абдан жакшы өздөштүрүшүп алыш керек болуп жатат да. Биздин максат мугалимдердин алдыбыздагы милдет ошол өкмөт, министрлик тарабынан 12 жылдыкка өтүүдө бул мазмуну да, формасы да, кадамдар да жаңыланып атканда биз мугалимдер да жаңыланып методикабызды жаңылашыбыз керек болуп жатат. Биздин ошол министрликке кошкон чоң салымыбыз болмок да.
Ошондуктан жаңыланууга чакырабыз. Мен дагы бир нерсе айтып коеюнчу Нургүл делесинда. Мына бул мисалы үчүн эмне үчүн Сингапур деп да сурап атышпайбы? Эмнеге Сингапур депчи? Сингапур деген бүгүнкү күнү мына бул акыркы 2 жолку сынакта Сингапур эң эле биринчи орунга чыккан PISA сынагындачы. Япониядан 30 балл алдыда турат. А Япония деген кандай мамлекет? Демек Сингапур билим берүүдө эң туура жолду таандап алган да. Ал эми мына бул жанакы Маршал Кавендиш окуусу жөнүндө айта кете турган болсок, бул Норман Маршал, анан Патрик Кавендиш деген бул Великобританияда, Лондондо жашаган адамдар жана ушул мына бул билим берүү, эми негизи өзү бул издательская компания да өзү. Анан кийин муну башка да чоң уюм сатып алып, анан булардан Сингапур сатып алган бүгүнкү күндө. Ошол Маршал Кавендиш окуусунда аларда дагы ушундай басмакана жана билим берүү тармагы менен иш кылышат. Анан ошолорду биздин министрлик тиги прямой Кембридж окуусун прямой алганда кымбатыраак туруп калат. Ошол себептүү ошо Сингапур аркылуу алынды да. Бул дагы мындай бир биздин акча каражатыбыздын экономдоо ошондой эле эффективдүү пайдаланууга жатат деп ойлойм. Анан ошол Сингапур окуусу Сингапурдун ошол эң эле алдыга кетип билим тармагында бир чоң мындай алдыга кетүү жасалгандыктан тандалып алды деп айтсак да болот да. Биз мисалы үчүн аны чамбашыбыз керек. Анан Сингапурда баягы кандай десем, Сингапурду толук эле мынтип эле алып келип эле пайдаланып аткан жери жок. Бизге Кыргызстандын шартына адаптациялап, көптөгөн темаларды алмаштырып, биздин окумуштуулар иштеп чыгып анан ошол китептер басылып чыгып атат да кыскасы. Бул мындай таза эле түптүз эле Сингапурдун сабактары келип калган жок. Анын үстүнө Сингапурдун китеби деле мисалы үчүн физикада деген Омдун закону Сингапурда дагы ошондой эле тиги Америка Кошмо Штатында деле так эле ошондой эле окутулат. Так что бул жерде мындай фундаменталдык билимдер да ал жерде. Бирок Суроолор болсо? окутууда жана изилдөөчүлүк подход актуальный болуп атат. Мисалы үчүн Казакстанда жеке менчик мектептеринде деп айтылат, ата изилдөө деген сабак киргизилген экен. Ал эми дүйнө жүзүндө мектептерде ата финансылык сабаттуулук боюнча сабактар бар эмеспи? Бизде да ошондой турмуштук өнүмдөргө багыттаган сабактардын дагы же болбосо ошол курстарды, ошол билимди алышыбыз абзел, биздин милдетибиз. Анан методикада Сингапур методикасын карап көрсөк, инновациялык окутууну, STEM билим берүүнүн мазмунун карап көрсөк, балдардын ой жүгүртүүсүн, жаратмандыгын, өз алдынчалуулугун өнүктүргөн, аналитикалык ой жүгүртүүсүн өнүктүргөн ыкмалар болуп жатпайбы? Ошондуктан бул келечекте жана али боло элек кесиптин ээси альфа-муун, жаңы кесиптер пайда болот. Булар акылдуу муун, анан бул түздөн түз ойлонуу ой жүгүртүүсү менен байланышкан. Ошондуктан могу 12 жылдык билим берүүдө компетенттүүлүктүн эң негизги өзөгү ошо ой жүгүртүү менен байланышкан да. Жаратман болуш үчүн ой жүгүртүүбүз өнүгүш керек. Ошондуктан методиканы өзгөртүү дагы маанилүү деп 12 жылдык билим берүүдө ошол мазмунуна каралып атат да. Ошондуктан көп мугалимдер окутулуп жатат. Эми жанакы мугалимдер биз ушул эски стандарт менен эле, жок, эски окутуу менен эле, стандарт эмес, эски окутуубузду, эски көз караш менен кала берсек, анда биз дагы өзүбүз дагы балдарды дагы ыйнаган болобуз да. Ошондуктан учурдан пайдаланып, 12 жылдыкта чоң өзгөрүүлөр менен катар биз дагы ой жүгүртүүбүздү өзгөртүп алышыбыз керек болуп турат. Анткени азыр чоң көйгөй турат да. Балдар сабакка кызыкпай жатат, эмнеге деген суроо турат. Көпчүлүк окуучулар сабак такыр окугусу келбейт, мектепке баргысы келбейт, жогорку окуу жайына да баргысы келбей жатат. Система эски, тажатма. Биз 15 мүнөттө түшүнө турган нерсени 2 сабак өтүп атат деп дагы айтып атат акылдуу балдарыбыз. Анан бул жанакы 5 окутуу моделинин дагы, Сингапурдун да модели, буга чейин да окутуп келдик, ошонун дагы мазмунунда балдардын өз алдынча маалымат алгандыгы жана жаңы методикалардын таасири болуп жатпайбы? Ошондуктан ошону окушубуз керек болуп жатат. Мазмун боюнча да өзгөрүшүбүз керек да. Биздин мугалимдер, биз колубуздан келген нерсе, биз кесиптик компетенттүүлүгүбүздү жогорулатыш керек.
Ал тургайчы Жеңиш Букараевич, могу стандарт иштелип чыкты, 14-жылы токтом бекитилди. Анан биз 15-17 жылдары 5-6 класстардын стандарты менен окутуп баштадык да, гуманитарный предмет. Ага чейин да сиздер башталгыч класс, анан жана школаларда билбедиңиздерби, улуу муундагы тренерлер. Анан ушул күнгө чейин стандарт эмне экенин билбей жатабыз мугалимдер. Бул ачуу чындык. Анан компетенттүүлүк деген эмне экендигин, стандарт деген бар экен, бирок ошонун мазмунунда кандай сабак өтүшүбүз керек экенин билбей жатабыз. Бизде чоң көйгөй ушунда 12 жылдыктан мурунчу. Анан мугалимдер. Мгм. Мисалы үчүн ошол стандарт дегендеги жалпак тил менен Мгм. түшүндүрүш керек болсо, стандарт деген бул орусча айтканда тот минимум, который должен быть. Башкача айтканда эң эле минималдуу талаптар бул стандарт. Биз мисалы үчүн стандарт деп койсо, ойлойбуз, бул деген аябай мындай бир ошого жетүүгө мүмкүн эмес сыяктуу да. Стандарт деген бул минималдык талап, эң эле мына могул эң эле төмөн жагы деген нерсе да, кыскасы. Ооба. Анан стандартты дагы мисалы үчүн бизде кичине мындай башкача көп көпчүлүк убактарда туура эмес түшүндүрүп да келген. Мисалы үчүн жана сан пин норма деп коелу, жарык класстын жарык болушу. Ошондо баягы завхоз мынтип жазчу да, 150 вольттук лампочкеден 10ду коюу же 4ту 5ту коюу деп да, класскачы. Ал жерде вольт менен эсептебеш керек болчу, люкс менен эсептеш керек эле. Анткени жарык деген люкс менен эсептелет, вольт менен эсептелбейт. Анан ушул жерде да ушундай бар болуп атпайбы? Ваттык деп айтат. Iya. Эме сырттан сүйлөп атып, микрофон иштеп калыптыр. Шыгылып кыскасы люкс менен эсептебей, токтун күчү менен эсептеп койгон учурлар болгон да жарыкты. Анан ушул сыяктуу баягы стандарт деген эмне экенине токтолгон. Ал эми компетенттүүлүк дегенде эле, мисалы үчүн Омдун закону дегенде жанакы U барабар I бөлүнгөн R деген формуласын жазып туруп эле, анан туюк чынжырдын схемасын чийип берип койсок, бизге жетиштүү болчу да, биз 5 алчубуз да. Мектепте окуп жүргөндө ошону чийип койгон. Ал көрсө, мен көрсө репродуктивдүү эле экенмин көрсө ошол убакта. Анткени мугалим айтып койгондо эле жазып жүргөн экен да. Ал эми эгерде биз каршылыкты эсептегибиз келсе, же токтун күчүн эсептегибиз келсе, анда тиги формула ары бери жылыш керек экендигин аны билген деле эмеспиз, бизге аны окуткан деле эмес да, кыскасы. Анан ошон үчүн бүгүнкү күнү ошол компетенттүүлүк деген керек болсо ошол Омдун законун эле билүү эмес, жанакы выключательди кантип туташтырыш керек тиги эмедеги коробка деп коет, тиги жана ток келген жерди. Ошонун ичиндеги быкычы кызымды кантип бири-бирине туура байлаштырыш керек, замкания кылбай. Ошондон бери балдарыбыз билиши керек, ошол компетенттүү болуп калат да, кыскасы. Негизги бүгүнкү күнү ошо талап ошону көздөй кетип баратат. Суроолор барбы, урматтуу кесиптештер? Суроолорду бериңиздер. Алдыда дагы ушул 5 окутуу модели, Сингапур методикасы, жаңы усулдар, изилдөө деген эмне, биз мазмунду кантип жаңылайбыз жана методикабызды кандай өзгөртөбүз, ошол боюнча курстар болот. Анан дагы өзүнчө дагы адамдын, педагогдун деги эле баардыгыбыздын жеке кесиптик өнүгүүбүзгө байланыштуу, жашообузга байланыштуу ой жүгүртүүнү, ойлонууну өнүктүргөн курстарыбыз болот. Муну чет элде жашаган, чет элден билим алган адисибиз өтөт. Ошого да чакырабыз. Негизи эле адамдын ойлонуусу, ой жүгүртүүсү өзгөрсө, жашоосу өзгөрөт экен да. Анан биздин ушул тапта, биздин методикабызды өзгөртүүдө ой жүгүртүүнү өзгөртүү маанилүү. Анткени ой жүгүртүүнү өнүктүрүүчү тапшырманы иштеп чыгууда да кыйналып жатабыз. Биздин өзүбүздүн кесиптик ишмердүүлүгүбүзгө, жашообузга, тажрыйбабызга, методикабызга аналитикалык ой жүгүртүү керек болуп жатат. Ошол ойлонуу инструменттерин берген дагы алдыда жакшы курстар болот. Анан мурдакы дагы сабактарыбызга санарип билим берүү боюнча да курстарыбыз бар. Ошол системалуу курсту сурап жатдыңыздар эле. Ошол алдыда бир топ могу май айларында эс алуу күндөр деп жарыяланганы жатат. Ошондо курстарды сунуштайбыз. 12 жылдык билим берүү боюнча эмнени түшүнбөй калдыңыздар? Дагы суроолоруңуздар барбы? Баары эле түшүнүктүү болду. Анан бирок мугалимдердин арасында ушундай бир түшүнбөөчүлүк нерселер бар да. Мынтип ойлошот да. Сингапур өзүнчө методика, анан STEM билим берүү өзүнчө дешет да. Мен мынтип ойлойм да, ошол Сингапур эмнеге алдыга
билим сапаты боюнча алдыга озуп чыгып кетти. Анткени ал ошол STEM билим берүүнү колдонгон үчүн озуп чыгып кетти да. Эң туура, Арасында эң туура. ушундай эки анчы ой бар да агай. Алар болсо мынтип ойлошот да. STEM деген өзүнчө методика экен, Сингапур деген өзүнчө методика экен. Биз мектеп ушул талаш болду да, анан мен ушинтип айтсам, анан дегендер да болду, бирок жок дегендер дагы болду да. Анан агай сиз ушуга дагы бир тагыраак жооп берип койсоңуз. STEM деген мен как раз ушул STEM боюнча окутуунун менеджери болдум, жетекчиси да. Ошол проекттин жетекчиси болдум да. Анан биз окутканда болгон бир айырмасы, жана башында айтып кетпедимби, болгон бир эле айырмасы. Биз ошол STEMди окутуп аткан кезде балдар максатты билсин, башында сабактын темасын, анан максатын окуучуларга тааныштырып койгула деп айтканбыз да. Болгон бир эле айырмасы ушунда болду да. Бул ошо пизаны окутуп аткан кезде максатты айтпай эле коюш керек деген нерсе чыкты. Бирок максатты айтпай коюш керек деген нерсе ал STEMге байланышкан эмес. Ал жана Блумдун таксономиясына байланышкан деп айтпадымбы? Анткени Блумдун таксономиясы өзгөрүп кетип, ал жердеги баалоо акыркы чекит эмес, акыркы чекит жаратуу болуп калбадыбы? Ошол жаратууну пайда кылыш үчүн максатты балдар билбей койгону жакшы дегенден келип чыкты да. Калганы STEM менен Сингапур окуусу бип-бир эле. Себеби алар баардыгы тең компетенттүүлүккө карата окутулду. Мен Нургүл өлөсүндө ошол биздин жана STEMдин материалдарын сизге жөнөтүп коеюн, толук материалдарын. Ошонун ичинде мисалы үчүн жанакы физика боюнча да, химия боюнча да ссылкалар менен бүт баары бар да, кыскасы. Ошону эгер карап чыга турган болсо, бул азыркы ошо жанакы Сингапур методикасын окуткандан эч бир айырма жок. Өздөрү деле ынанат көрөт да, кыскасы. Ошол материалдарды азыркы бул угуучуларыбызга салып койсоңор болот. Анткени айырмасы жоктун себеби бул STEMде жана табигый илимдер менен практика жүргүзүлүп атпайбы? Сингапур методикасы боюнча азыр сиздерди окуткан методикада ошо табигый илимдер менен токтолду да. Табигый илимдеги практикалар, изилдөөлөр ушул методикаларда ошон үчүн айкалышып турат STEM ошонун ичинде. Бул STEM деген илим технология менен байланышкан. Ал эми гуманитардык предметтерде жана интерактивдүү окутуудагы жакшы ыкмалар бар эмеде Сингапур методикасында. Анда STEM байланышпаганда методикалар бар. Баарлашуу, пикир алышуу, анализ жүргүзүү деген, топтордо иштөө, бири-бири менен кызматташып иштөө деген сонун ыкмалар бар. Анда STEM практикалары кездешпейт да. Ошол STEM менен айкалышкан деген ал практикалык жана табигый илимдер менен окшоштуруп жатат болушубуз керек да. Анан STEM эмне экенин билбей жатабыз көпчүлүк педагогдор. Муну мурда эле колдонуп жүргөнбүз STEMди. Мурда эле бар болчу жашоо турмушу STEM. Жөн гана аббревиатура кыскартылган сөздөр менен айкалышып калды. Жөн гана ошол мындай кызыктуу эксперименттерди, жаңы идеялар менен сабак өткөн ыкмаларды колдонсок, ошол актуалдуу. Ошону түшүнүшүбүз керек да. STEMди дагы жөнөкөйлөп түшүндүрүп коелу. Эми STEM деген аббревиатура да, ал science деген бул наука, илим да. Илимге болсо жана 3 предмет кирерин айттык жана. Бул физика, химия, биология деп да. Анан эми биз бирок географияны да кошуп киргизип атабыз, табиаттануу дегендерди киргизип атабыз. Анткени бул биздин табигый математикалык илим катары карап келгенбиз. Анан дегени бул инженерия, М дегени математика, Т дегени технология. Мындай эч кандай татаал деле эчтекеси жок да. Анан STEAM, STREAM дегендер дагы кийин пайда болду. Анткени ушул STEMге ылайыкташып маданиятты, архитектура жана башка деген нерселерди кошуу, дизайн жана башка дегендерди кошуу муктаждыгы келип чыккандыктан ошондой жаңы башка илимдер да чыкты. Азыр бүгүнкү күнү бүт баардыгы тең ушул STEM, STEAM, STREAM деген окуулар мындай кеңири тарап окутулуп атат да. Димди бала бакчадан баштап жатабыз. Бала бакчада да бар да. Салмасбы агай, Салмасбы эчке, мен дагы бир суроом бар эле. Бул ошо 12 жылдык билим берүү
боюнча мындай Сингапурдун билим берүүсү келип атпайбы бизге. Ошондо ошол боюнча изилдөөлөр жүргүзүлгөнбү? Мисалы Кыргызстанда окуучулардын ою, алар ошол билим берүүгө даярбы, алып кете алабы дегендей. Бул Ошол эми или изилдөө деген кандай деп айтсак, изилдөө жана PISA өзү көргөзүп атпайбы ошол изилдөө да булчу. Биз дүйнө жүзүндөгү мамлекеттердин ичинен эң акыркы орунду алып калганбыз буга чейин 2 жолу катар менен. Анан ошого байланыштуу стандартыбыз өзгөргөн да. Ал стандартыбыз дүйнөлүккө ылайыкталган, бирок окутуубуз стандартыбыз дүйнөлүккө ылайыкталганы менен окутуубуз дүйнөлүккө ылайыкталбай келген. Башкача айтканда стандартыбыз 12 жылга ылайыкталып коюп, бирок окутуубуз 12 жылдык эмес болуп келген да. Анан ошон үчүн азыркы убакта ошол шайкештөө жүрүп жатат да. Ал эми негизи башында да айттым эле, бизде ошол биздин бүтүрүүчүлөр дүйнөлүк чөлкөмдө өзүнүн ордун таап кетиш керек. Эң негизги максат ошол. 12 жылдыкта ошол дүйнөлүк чөлкөмдө өзүнүн ордун таап кете турган мүмкүнчүлүк алат. Анан дүйнөлүктө ал эми жанакы кесип алып чыгуу менен биздин өзүбүздүн деле шартыбызда бир кандайдыр кесиптин ээси болуп, профессионалдык кесиптин ээси болуп, мектепти бүткөндө эле убакыттан утат да кыскасы. Себеби ал ошол сертификаты менен бир кандайдыр бир мекемелерде, ишканаларда иштейт. Анткени мекеме ишканалардын баары тең азыр автоматташтырылып, бүт баары тең мындай жанакы налог тиги бу дегендерибиздин баары тең азыр санариптелип ушундай кетип баратпайбы? Ушундай абалга жетебиз аз эле убакыттын ичинде дүйнөлүк талаптарга шайкештелебиз. Анан Кыргызстан дүйнөлүк талаптарга шайкештелип мамлекеттин ичин тууралап албаса, биз артта калып калышыбыз мүмкүн. Ошон үчүн жүргүзүлүп атат бул иштин баары. Анан изилдөө боюнча USAID-тин долбоорлору аркылуу ЭГРА, ЭГМА деген изилдөөлөр бар. Ошонун дагы жыйынтыгы бар. Математикалык көндүм, математикалык түшүнүк менен азыркы күндөгү Сингапур методикасындай логикасы бүт эле дүйнө жүзүндө стандарт ошол да. Баары бири-бири менен байланышкан. Анан ошондой окуулардын изилдөөлөр жүргүзүп, ошонун жыйынтыгына да таянып, PISAнын жыйынтыгына да таянып, анан ушул стандарттын мазмунунда окуу программасын ишке ашыруу максатында дагы ушу Сингапур методикасы киргизилип жатат. Сингапур методикасы десе эле агай атайын эле ошо бир эле өлкөнүн эле бир өзгөчөлөнгөн ыкмасы экен деп түшүнбөшүбүз керек. Анткени дүйнө жүзүндөгү окутуу системасын камтылып жатат ал жерде. Анын ичинде STEM дагы бар. Анын ичинде окуп түшүнүү дагы бар. Анын ичинде математикалык көндүмдү өнүктүрүү, балдардын изилдөөчүлүк, ой жүгүртүүчүлүк, жаратмандык, өз алдынча алуулугун өнүктүрүү жатат. Агай туура Бул айттым жерде мен азыр эжейдин да суроосун мындай деп да түшүнүп атам, ал баягы биз ушундай чет мамлекеттерге карап атып өзүбүздүкүн жоготуп ийбейбизби, өзүбүздүн Кыргыздын уникалдуулугун, менталдуулугун жоготуп ийбейбизби деген ойдо айтып атат болуш керек деп ойлоп атам. Андай болбош үчүн ошол жана бизде атайын концепция кабыл алынган, атайын чоң указ чыккан, баягы кыргыз жараны деген. Ошолнун негизинде биз баары бир өзүбүздүн кыргыз жараны десе кыргыз улуту эле жөнүндө кеп болгон жери жок. Биздин мамлекеттеги жашаган элдер жөнүндө, биздин ошол жана уникалдуу элементтерибиз жөнүндө дагы биз сөзсүз билим тармагында муну камтыйбыз. Анан жана башында да айтып кетпедимби, Абакыр Мамытович сыяктуу адамдар биздин ошол Манас эпосундагы элементтер стандартыбызга Агай биз угулуп жатабызбы? Сиз сүйлөп турсуңуз. угулбай калдык го. Агайдын үнү угулбай калды. Кайрадан кошулду. Стандартта өткөндө Жеңиш Букараевич маалымат берген. Бизде 3 компетенттүүлүк болуп жатпайбы? Негизги компетенттүүлүктө маалыматтык, социалдык, коммуникативдик, анан өзүн таануу, көйгөйдү чечүү 3 компетенттүүлүк бар эмеспи бизде? Мурда өзүн уюштуруу,
жана көзгөйдү чечүү болчу. Өз алдынча алуу уюштур азыр өзүн таануу киргизилбеди. Эми ошол өзүн таануу көйгөйдү чечүү анан 4-үчү идеология киргизилиптир да. Азыркы жаңы стандарт иштелип жатат. Толук бекитилип бизге колубузга келе элек мугалимдердин ошол идеология киргизилиптир да. Анан ушул агайдын сөзүн улай ошол идеология стандарты киргизилгендиктен биз этно педагогикабызды, кыргыз жарандуулугун, өзүбүздүн элдик баалуулуктарыбызды ошону менен катар алып кетишибиз керек да. Манастан таалим алып улуттук нарк маселеси абдан жакшы көтөрүлүп жатат. Албетте биз кыргыздын баалуулугу, жарандуулугубуз кыргыз мамлекетинин патриоттуулук, руханий байлыгыбыз ошонун ичинде камтылган. Ошол идеология менен катар ошону да алып кетишибиз керек. Окуу жана тарбия чогуу алып жүргүзүлүш керек да. Менин жеке оюм ушу идеология киргизилгени абдан жакшы болуптур. Бирок айта кетчү нерсе, азыркы муун өтө руханий жактан сезимтал, руханий дүйнөсү бай балдар демекчимин. Ушундай муунда жаңы муун. Биз ойлойбуз, булар материалдык дүйнөгө эле кызыккан, түркөй кандайдыр бир башкача балдар деп ойлойбуз. Жок, туура эмес. Көптөгөн психологдордон сурасаңыздар болот. Руханий дүйнөсү тескерисинче бизге караганда бай азыркы балдардыкы. Анан ошол балдарыбыздын жан дүйнөсүнө чыныгы идеологияны, патриоттулук сезимди, нарктуулукту, кыргыздын улуу баалуулуктарын киргизсек, тарбияласак, жан дүйнөсүнө сиңирсек, ошондой сезимтал дагы, акылман дагы, келечекти алып кете турган да муун болуп өсүп чыгат деген ойдомун да. Бул менин жеке пикирим. Анткени балдар менен баардыгыбыз эле иштейбиз. Анан ошо балдарга байкоо жүргүзгөндө мен ушу байкагам. Балдардын ушунчалык боорукерлиги, сезимталдыгы абдан таң калтырган да. Азыркы муун такыр башкача. Сүйүүгө муктаж, сүйүү мээрим берсек, жан дүйнөсүн ачып берип турган муун. Ошондуктан улуу муун менен азыркы муундун ортосунда гармония, келишпестиктин болбогондуктан ар кандай пикирлер болуп жатат. Азыркы балдардын өз алдынча алуулукту, эркиндүүлүктү, мен позициясын талап кылган муун эмеспи? Анан биз мурдакы эле көнүп калган ыкмаларыбыз менен, мамилебиз менен авторитардык, башкаруучулук, талап коюучулук мамиле кылсак, алар баш ийгиси келбей жаткандыгында эле болуп жатат. Өтө сезимтал муун. Жүрөктөрүн ачып алсак, анан биз жанагы идеологияны сиңире алабыз да. Туура багытта алып барышыбыз керек деп ойлойм. Нургүл эжанын, менде мындай азыр сиздин оюңузга байланыштуу бир суроо келип кетти да. Азыркы муун мисалы кыска аралыкта бир кесипке ээ болуп, ошол аркылуу өнүгүп кетем деп ойлошот да мындай. Анан 12 жыл дегенде эле ушу балдардын деле жүрөгү заада да мындай 12 жыл окуйбузбу, анан университетти барып окуйбуз 5 жыл, анан дагы качан окууну бүтөбүз дегендей эле суроо кылышат да бизгечи. Ошол боюнча да мындай мен ачыктай албайм да, ачыктай албай кетем да, кээде кыйналып кетем. Жо мындай түшүндүрүп айтсаң да кээде кыска аралыкта мынча акча таап атпайбы? Азыр маанилүүсү бул кесипке ээ болуп акча табыш да. Туура. Анан бул мынанча жашында эле мынча акча таба алып атпайбы? Биз деле эми ошого баргычаң биз деле мына окууну окуп акча таба албайлыбы деген суроону беришет да бизгечи. Ошол боюнча дагы бир аз айтып кетсеңиз. Туура айтып жатчы, туп-туура. Биздин мышление, ой жүгүртүүбүз мындай эмес да. Биз деген сөзсүз бир жерге олтуруп алып, анан бир канча жыл окуп кесипти алып, анан иштеп, анан акча табыш керек деген ой жүгүртүү да биздечи. Азыркы балдарда андай ой жүгүртүү эмес. Туура айтып жатышат. Кыска мөөнөттө эле курстарда окуп акча таап кеткенге жөндөмдүү балдар. Анан эң негизгиси биз мисалы үчүн бир айда ала турган маалыматты биз түшүнө турган болсок, мисалы, алар бир күндө эле маалыматты алып түшүнө турган мээси ушундай балдарда. Тез кабыл алып, тез чечим чыгарып, түшүнүп алган нерсени биз далайда түшүнүп жатпайбызбы? Ошондуктан булар туура айтып жатат. Ар бир замандын, муундун өзүнүн өкүлү болот экен. Анан ошого жараша кесиптер да жаралат экен заманга жараша. Азыркы муундун мышлениясы, ой жүгүртүүсү ошондой. Ошондуктан анан ар бир муунга, заманга жараша да билим берүүнүн стандарты, методикасы өзгөрүп турат экен да. Мурда эмне үчүн бул маселелер, ушул компетенция жана башка жаңы методика, баланын өз алдынча алуулугу деген суроо козголгон эмес эле. Мурда салттуу окутуу менен эле кадимки ушунча киши болуп келгенбиз.
Бирок улам заман өзгөргөн сайын адамдын көз карашы, түшүнүгү өзгөрөт экен дагы, анан дүйнө өзгөргөнгө жараша методика өзгөрөт экен. Анткени ошол замандын муунунун түшүнүгү башкача болуп жатат. Азыркы биздин балдар туптуура айтып жатат. Анан 12 жылдык билим берүү боюнча туура түшүндүрүшүбүз керек. 12 класс болгону менен ал мурдагы эле 11 класс. Ал анткени жанагы даярдоо классычы нолевой класс деп коебуз го, мындай ооз эки тил менен айтканда. Ошол 1-класс болуп эсептелип калган да, даярдоо эмес, нолевой эмес, 1-класс болуп ошол эсептелип кеткенде азыркы 11-классыбыз 12-класс болуп аталып калып атат. Бирок ошол эле 17 жашында эле бүтөт. Ошондой түшүндүрүшүбүз керек да. Бул ошондой сырткы схемасы ошондой болуп, ошону менен катар анан министрлик да, өкмөт тарабынан да мазмунун да жаңылайлы деп аракет киргизилип жатат. Окуу китеби менен катар методикалар, мугалимдер дагы окутулат деп жатат. Бирок канчалык деңгээлде сиңимдүүрөөк болот? Биз өз алдынча эле ушинтип аракет кылып окуп үйрөнүп турбасак, көп нерсени түшүнбөй калабыз. Анан сиздин сурооңуздан улай, мен азыркы муунду, менин жогорку окуу жайында дагы саатым бар, сабактарым бар. Мен канча 2013-14-жылдан бери ушу мугалимдерди окутуу сферасында квалификациясын жогорулатуу багытында институтта иштеп келем да. Мугалимдерге көптөгөн тренинг семинарларды өтөбүз. Анан жаңы информацияны, жаңы методиканы үйрөтүүдө, жаңы түшүнүктүү идеяны үйрөтүүдө көптү түшүндүрөбүз да. Бул чындык да. Кээ бир мугалим батты кабыл алат, кээ бир адам ар кандай да баарыбыздын кабыл алуубуз. Мен деле балким ошондой кабыл алган чыгармын. Анан ошондой эле ыкма менен университеттеги болочок педагогдорду окутсам, мындай айтаар менен кабыл алып, тез үйрөнүп, бат эле бир заматта мастер-класстарды көрсөтүп коюшту. Ошондо түшүндүм, Z поколение 2000-жылдардан кийинки булардын кабыл алуу тез турбайбы, ой жүгүртүүсү, анан заманбап тенденцияны, заманбап идеяны уже эле түшүнөт экен алар. Кандай болуш керек? Азыркы окуучу биздин сабак кандай болуш керек? Методиканы кандай сунушубуз керек экендигин, маалыматты, билимди кандай беришибиз керек экенин уже эле билет экен булар балдарыбыз. Алар тез кабыл алып, сонун сабактарды өтүп койду да. Мен айта турган идеяны уже айтып жатканда эле кабыл алып түшүнүп жатышат. Мен ушунчалык ыраазы болдум. Демек, биздин балдарыбыздын биздин сабакка ыраазы болбой атканы ошондон турбайбы? Азыр сурап көрсөңүздөр, мектепке баргың келеби, сабакка баргың келеби десе, эмнеге барбайм деп жатат. Анткени биз деген бир маалыматты кечке кайталап, анан биз кечке сүйлөй бергенден аларга кызыксыз болуп жатат да. Алар уже билет, уже эле ар жагын түшүнүп коюшту. Буларга өзү ачылыш жасап, өзү үйрөнүп, анан мен өзүм ырахат алып, мен өзүм түшүнөм деген акыбалды күтүп жатат да. Буларга көптөгөн ачылыш, жаңы нерсени алып чыккысы келип жатат. Анткени биз түшүнгөн бараң түшүнсөк, булар эбак эле түшүнөт да. Ошондой болуп жатат. Ошон үчүн биз бир кыска мүнөттө эле курстарды бүтүп алып эле иштейбиз деп аткан дагы туура. Анткени дүйнө жүзү ошого багыт алган. Адамдын мээси, түшүнүгү ушунчалык өсүп атат, илим менен техниканын деле далил болуп жатпайбы? Телефондун, смарт технологиянын өсүп өнүгүп турганы. Мына жасалма интеллект кирип келди. Ошон үчүн демек адамдын мээси ушунчалык өнүгүп кеткен. Азыркы муун ошондой акылдуу балдар. Ошон үчүн биз каалайбызбы, каалабайбызбы, мазмунду өзгөртүп алалы, 12 жылдыкты менен чогуу эле эри шаркак кылып мазмунду өзгөртүп алалы деп аракеттер жүргүзүлүп жатат биздин бийлик тарабынан. Бул Ошо айткандай эже стандарт мына деген да. мына 12 жылдык болгондо бул 9-ду бүтүп уже кете алышпайт мына 12 жылды бүтмөй сайын окуучулар. Ошондой болуп калабы? Жок, андай эмес. Булар 3 звено болуп жатат. Начальник класс, баштагыч класс 1-6 класс болуп жатат. Анан ортодо так 10, 11, 12 жогорку класс, 7ден баштап 9га чейин ортоңку класс болуп жатат. Мурдагыдай эле орто билим жогору мындай, андан кийин толук орто билим деп эле эсептелинет. Мурдагыдай эле. Азыр агайдын сөзүн жакшы укпай калдым да, ушул жерин айтып атты эле эме өткөрүп алдым. Анан Ошол жерин билип алайын деп атайын. 12 жылдыкка мындай системабыз 12-класс деген документ керек болуп жатат. Дүйнө жүзүндө 197 өлкөнүн ичинен 147си 12 жылдык системада экен да. Анан жогорку окуу жайга чет өлкөгө тапшырганда биздин балдардын аттестаты 11-класс болуп бүткөндүктөн алар 12-классты бүтүп келген жоксуң деп кабыл албайт экен. Алар бияктан 1-курсту бүтүп, любой вуздан, анан барып тияка тапшырып жатышат.
ушундай бир жылы ортодо калып Европага тапшырганда ушундай болуп жатат. Мунун баары талкууга алынып, өкмөт тарабынан анан ошонтон чын дүйнөлүк стандартка теңделели деп 12 жылдык деген биздин аттестатта 12 класс бүттү деген туруш керек болуп жатат. Бирок ошол 12 жыл окуду эмес, ошол эле жашында 17 класстан мурда 11 класс бүтсө, азыр 12 класс деле бүтүп калып атат. Мунун мазмуну өзгөргөн жок, сырткы саны эле өзгөрдү деп айтылып атат да. Ошондой идея да ошондой. Анан ошону менен 12 классты бүттү деген система киргизүү менен катар окуу китебибизди да жаңылап алалы деп аракеттер жүргүзүлүп жатат. Себеби окуу китебибиз эски да биздин. Стандарт эбак эле чыккан, такыр шайкеш келбейт да учебниктерибиз менен, окуу китептерибиз менен. Окуу китепти ачып эле ошондой эрки тапшырмаларды берип эле доскага ачык параграфты окуу деген эле мугалимдер окутпайбызбы? Азыр эми окуу китепти жаңылап алалы деп жанагы пизанын суроолору, анан жанагы атайы тесттик тапшырмалар чыкпадыбы? Биз башталгыч класстын мугалимдерин окуттук эле атайы жанагы логиканы өнүктүрүүчү, анан туташ эмес туташ тексттер окуп түшүнүү деген ОРТнын стилиндеги тапшырмалар болуш керек да. Биздин турмуштук өнүмдөрдү өнүктүргөн окуу китебибиздин тапшырмалары. Ошондой тапшырмалар менен окуу китептери иштелип жатат. Окуу китеби жаңыланса, анан биздин мына ошол форма жаңыланса, анан ошол секирүү жагы каралып жатыптыр. Секиреби же секирбейби деп кайра под вопрос болуп калыптыр. Биринчи класстар 2 класс болуп секирмек да. 3 классыбыз жана 1 классыбыз. Ошондой секирмек. Этап менен азыр кайрадан каралып жатыптыр. Толук мындай чечим чыга элек экен. Рахмат. Рахмат. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Суроо берип коеюн. Кечирээк кирип калдым окшойт. Ал информацияны жантан берип элекмин да. Эми жана табык илимдери деп атпайсыңарбы? Кээ бир ошо биология, химия, физика ошо 4 илимди бир эле илим сабагын канатпай анан бизди переквалификацияга жөнөтөбү, жай бой окутат деп айтып атат. Ушул жайында 2 айдын ичинде кайсы билимди алып чыгабыз деп атабыз да, ошондо деле. Ооба. Ошол мазмунундагы жаңы методикаларды үйрөтүүчү курстар болот. Жайында окутулат дегени жанакы Сингапур методикасы менен толук окутулуп бүткүрүлүп элек да. Ошолор окутулат. Канчанчы поток бүттү, толук окуудан өтүп бүт элек. Ал методика менен STEM билим берүү деп табигый илимди мугалимдер окутулбадыбы? Ошолор кайра улантылып окутулат. Планда мынча мугалим окутулуш керек деген бар болчу, ошончо план жетелек да, ошон үчүн ошолор улантылат. Демек ошол STEMди окуган мугалимдер илим сабагын бере алат деген аргумент. Ошондой. Сертификат берилеби? Сертификатта кандай деп берилет болду экен, формулировкасы. Сингапур методикасы деппи, мен ошону точно айта албайт экенм. Бул ошол балким жок. Мында Сингапур методикасы деп айтылбайт, мунун формулировкасы башкача. Инновациялык дейби же жаңы багыт дейби башкача берилет да. Аны РИПК, биздин Республикалык квалификациянын жогорулатуу институту тарабынан берилет сертификат. Анын азыр жеңиш Букараевич болсо айтмак, алар ошонун тренери да. Бирок Сингапур методикасын окуду деген берилбейт. Анын формулировкасы башкачараак берет. Мисалы биз окутканда инновациялык окутуу технологиялар жана STEM билим берүү деп бергенбиз сертификаттычы. Азыр деле биздин частный билим берүүдө курста ошентип беребиз. Моореки Сингапур менен окутуп атканда дагы кичине формулировкасы башкачараак болот. Ошол окутууда математика анан илим деп берилип атат. Илим предметтер анан математика деп бөлүнүп атат. Илимде ошол жанагы география, биология, химия предметтер, физика предметтер илим деп бир бириктирилип алган. Анан математика деп 2 багыт кетип атат да. Демек ошону окугандан кийин ошо даярдалгат деген ошол. Илим багытында ушул 4 предметтин мугалимдери окутулуп жатат. Жана Сингапур билим берүү багыты боюнча. Ошол уланат да июнь күндөрү, анткени июнь айына да калган поток окутулбайчы, буга чейин окутулуп келатат. Анан ушул мугалимдер сиздердин кесиптештериңиз окуп атат да, жапырт эле, баары элечи. Сиздер балким табигый илим болбосоңуздарчы, анан ошолор эмнени үйрөнүп жатасыңар, чын эле үйрөнүп жатасыңар деп сурасаңыздар, анткени мен укпай жатам да мугалимдердин үнүн. Ушундай турбай, мен муну үйрөндүм, моундай багытта барат экенбиз деген мугалимдин үнүн укпай элем мен лично.
үйрөндү же эчтеке түшүнбөй жатышабы деген суроо болуп жатат да. Себеби кээ бирлер ой билчүбүз муну баягы эле экен деп койду. Баягы эле эмес анын ичинде. Анан эмнени үйрөнүп жатышат деп мен ойлонуп атам. Мен өзүм STEM адис болбой калган үчүн ал жерге тренер болбой калдым да. Математик же химик биолог эмесмин да, ошондуктан ошого тренер болбой калдым. Бирок мен STEM боюнча сабактар боюнча тренермин. Именно могу Сингапурга тренер эмесмин да, ошон үчүн формулировкасын айтпай жатам. Бирок эмнени түшүнүп жатышат мугалимдер, мага ошол кызык болуп атат. Чынында түшүнүп жаткан болуш керек, балким мен эле бул жерден болжолдоп жатам. Бирок мына ушундай багытта келгиле үйрөнөлүк, өзгөрөлүк, биз мону түшүндүк деген эч нерсени угуп албай жатабыз да. Ой, сурап берсем болобу ушул жерин? Биз да окуп келдик, математиктер окуп келдик да. Эмне айтсаңыз? Ошол жерде мындай болду. Поян ыкмасы, анан тиги ыкма деп ыкмаларды толтура берди да. Толтура берди. Бир эртең менен кечке чейин окудук. Анан жанагы баардык информацияны оптом берип салганга жанагындай түшүнүп жетише алган жокпуз чындыгында. Аны мындай бир пилди бир эле жегендей болдук да иш кылып. Вот ошо туура эле болуп калыптыр, мында түшүнбөй жатышат депчи. Ооба, түшүнбөй жатабыз чындыгындачы. Анан аны деген бир пилди жанагындай бөлүп же дейт го. Кичинекейден сиңирип, аны колдонуп мындай кылышыбыз керек да. Самый главный мынаны эле үйрөндүк да. Жашообуздан эмени алышыбыз керек экен, маселелерди, мисалдарды жашоодо колдоно турган мисалдарды көргөзүп, ошону чыгартканды үйрөтүшүбүз керек экен да. Ооба, ошондо эң негизги ошондой жашоодогу, турмуштук мындай мисалдарды алышыбыз керек да. Биздин окуу кереметте баштагыч класстарда математикага киргизилбедиби? Ошону начальный класстын китептерин карап көрсөңүздөр, ошондо дагы турмуштук мындай анализдөө, окуп түшүндүрүү негиздөө стратегиялар бар. Турмуштук тажрыйбадагы мисалдар алыш керек да. Туп-туура. Мына ошо логикасы бир эле. Ошону буга чейин мындай методикага билим, маалымат болбогондуктан түшүнбөй жатасыз да окшойсуздар. Баарынын логикасы бир эле. Четинен өз алдынча үйрөнүңүздөр, анан алдыда курстар болот. Ошол эле ушул сиздерди окуткан тренерлер, мына Жеңиш агай, Жеңиш Бокарайчы, математик тренерлерибиз бар биздин. Курстарда окутабыз да, анан балким ушундай биз аркылуу да түшүнүп аласыздар. Тренингде түшүнбөй калсаңыздарчы. Сиздерди 5 күндөн окутуп, анан тапшырма берип таратып атпайбы? Балким ошондо түшүнбөй калдыңыздар. Бирок ошону жакшы колдоно албай жатабыз да. Эмне үчүн? Же ошо Сингапурдун китеби билгенде колдонуп кетебизби? Практикада ошонун 1-2 ыкмасын колдонуп көрүңүздөр. Анан ката кетиребиз, түшүнбөйбүз, ошентип барып түшүнөсүздөр. Бир жакшы түшүнгөн тапшырма бар да. Могул тапшырманы берип көрөйүнчү деп колдонуп көрсөңүздөр, анан балдардан кандай реакциясын байкаңыздар. Ошондо түшүнөсүз. Анан балдар жанагындай эле топ болуп отурбай, эки-экиден эле отурушат да мурдагы система боюнчачы. Балдар талкуулашып мындай кылышпайт да, анан арты карап 4-4 болуп талкуулагыла деп коем, сабак учурундачы. Бири-бириңерге түшүндүрүп талкуулагыла деп коем. Бирок жанагындай топ болуп отурушпайт да. Эки-экиден эле мурдагы эреже боюнча эки-экиден эле отурушат. Ошон үчүн мугалимдер муну билчүбүз илгерки эле ыкма экен деп аткан турбайбы анда? Саламатсыздарбы? Биз ушул боюнча окудук да. Бизде жана 5E модели боюнча окутту. Мисалы физика сабагында 5E моделге салып 5 бөлүк менен сабактын даярдыгын жазышыбыз керек экен. Анан ошол боюнча окуучуларга сабакты баштаганда биринчи темасын айтпастан кызыктыруучу сүрөт же видео же бир кубулуштун негизинде баштап баланы кызыктырып келип, анан теманы ачышыбыз керек да негизи. Анан ушул жерде мен сабакта өтүп колдонуп көрдүм. Балдарга кызыктуу эле болот экен. Бирок бизге ошого китептерибиз дагы, анан мугалимдерибиз да ошого даяр болушубуз керек экен да. Биринчи буга мугалимдер өзүбүз даярдыктарын баарын пландаштырып, 1 жыл дейинби же 6 ай дейинби баарын даярдап алгандан кийин
мугалимге деле окуучу үчүн деле мындай жеңилирээк болот экен деп жыйынтык чыгарып койдум. Негизи жакшы эле болот экен. Болот экен колдонсок. Ооба, колдонсок болот экен. Анан бирок биз эми ошол нерселерди өзүбүз таап ыңгайлаштырып, видеону же болбосо мугалимге ошо 6 ай 1 жыл болсо дагы ошол даярдык керек экен деп ойлоп калдым да. Себеби баарыбыз ошо мурунку стандартка көнүп калганбыз да. Учурдагы STEMге жана Сингапурдун негизинде ошолорду бир аз изденип, керектүү материалдарыбызды даярдап, анан сабак баштасак, балдар үчүн кызыктуу эле болот экен. Ооба, абдан жакшы. Жеңиш Букарович кошулду. Жеңиш Букарович, бияктасызбы сиз? Мен кечирим сурайм, өчүп калып араңдап атып кирдим. Рахмат агай. Бул жерде суроолор болуп жатат жана сиздер тренер болуп иштеп жатпайсыздарбы? Сингапур методикасын окутууда математика, башка предметтерди ошондо дагы деле түшүнбөй жатабыз дейт. Мурдакыдай эле 2ден эле отуруп атат сабагыбызда. Балдарды негизи топко бөлүп, практикалар аткарылышы керек деп ойлойбуз го. Анан математикада андай эмес экен деп жатышат. Анан жакшы түшүнбөй жатабыз дешти да. Мен эми Ооба, эжеке математикада жанагы бир эжеке айтпадыбы теге көп материал берди депчи, бирок ошол 3-4 күндө окудук. 3-4 күн ичинде көп материал алганыбыз менен бирок биздин ар бир мугалим ошо өзүнө тиешелүү эле ушундай кичине кыскача маалыматтарды ала алдык да. Ошон үчүн дагы бизге окуу керек экен да негизи. Маалыматтарды аз-аздан кабыл алганга. дагы мындан ары да окуулар болот албетте, сөзсүз. Мен эми математика жагына катышкан жокмун. Мен илим жагында болдум. Илим жагында бизде илим жагында деле баягындай кичине кыйналып түшүнбөй аткандар адамдар болушу мүмкүн, албетте. Бирок бул жана жаңы ыкмалар, интерактивдүү ыкмалар деген мурун эле берилип жүргөн. Болгону бул жерде бир аз кичине кандай десем, тиги PISAга даярдык боюнча, PISAдагы тесттер кандай болот экендиги жөнүндө, анан илимде эпистемалык билим дегенди биз мурун пайдаланчу деле эмеспиз. Жалаң эпистемалык билимдин талаптарына байланыштуу болуп калды да азыр. Ошол эле жерден кыйналбаса, менимче калганы мурун эле окутулуп жүргөн эле нерселер. Методика гана кичине өзгөрдү. Так мурун эле окутулуп жүргөн нерсе. Математикада деле ошондой эле болуш керек идея боюнча. Математиканы бирок мен айта албайм. Ой жүгүртүү негиздөө менен байланышкан болуш керек. Түшүндүрүү негиздөө мененчи. Ооба. Ал жерде деле практика, ал жерде балдардын иштөөсү, негизинен балдардын иштөөсү. Анткени 5E моделинде где-то бир 70-80% балдар иштеш керек, дагы ошол 20% мугалимге тиешелүү болот да. Бардык этаптарында ушундай да. Мен түшүндүм агай. Ооба, мугалим багыттоочу эле болуп калат экен да. Анан ошо багыт бериш үчүн мугалим өзү көбүрөөк бир аз даярданышыбыз керек болуп калат экен да. Ооба, ошондой. Абдан сонун экен да, мен түшүндүм. Демек, ошол 5E жанагы 5E деген 5 окутуу этабы да ошого салып туруп биз деген турмуштук көндүмдөргө, турмуштук тажрыйбаларга үйрөтө турган тапшырмалар менен сабак өтүү деген сөз экен да. Анан ал PISA дагы ушундай да. Ошол жанагы ошентип компетенция калыптанат. Ошентип турмуштук мындай тажрыйбалардан бала көзү менен көрүп жүргөн, колу менен кармап түшүнө тургандай практикалар менен түшүндүрүү, ошол эле темабызды түшүндүрүү деген экен. Тапшырмалар менен иштеп чыгып анан сабактын этабын ошондой экен. Ооба, ушундай болуп калат экен да. Анан бирок баягы азыркы балдар мурункудай болуп көп сүйлөбөй, телефон кармап эме болуп калып атпайбы? Сөз байлыктары аз болупчу. Анан эгер ушул моделге өтө турган болсок, окуучу баягы 5-класстан калыптанат дагы. Анан сүйлөө речи дагы көбөйүп, баягы сөз байлыгы да кеңейеби деп ойлодум да мен. Методика ошол эле экен. Туура. Анткени мен эми силер буга чейинки сөздөрүңөрдү укпай калдым, бирок 5E боюнча дагы сабактар болот деп атпайсыңар күлдөлүүсүндө. Атак 5E деген бул аббревиатура, кайра эле кыскартылган нерсе да. Мисалы үчүн биринчиси кызыктыруу. Кызыктырууда бул мындай крючок сыяктуу да, баланы бир 3 мүнөт аралыгында
балким фильм менен, балким бир тажрыйба менен, балким бир мындай көрсөтүлгөн демонстрация менен баланы кызыктырып коюш керек окуучуларды да. Андан кийин экинчи этабында изилдөө. Ал изилдөөнү окуучулар жасайт. Үчүнчү этабы түшүндүрүү. Түшүндүрүүнү дагы биз баягы мугалим деп ойлойбуз, мугалим эмес. Түшүндүрүүнү окуучулар түшүндүрөт жана изилдөөсүнүн жыйынтыктарын презентациялайт. Азыр эле эжей айтып атпайбы? Окуучулар өздөрү айтып, мындай сүйлөө речин көнүктүрүү маанилүүлүгү жөнүндө. Анан түшүндүрүүнү окуучу жасагандан кийин бышыктоо деп түшүнүп атышат көбүчү, тереңдетүү дегенди. Бышыктоо эмес ал жерде, бышыктоо бир эле элементи. Атак тереңдетүү ошол эле жагдайды башкача жагдайда кароо. Мисалы үчүн SEA деген методика жөнүндө жана айтып кеттим эле. SEA өчүп калды айым. ошол жерде верификациялык тажрыйба деген бар болчу. Текшерүүчү тажрыйба. Ошол сыяктуу тигини далилдей турган. Анан бул ошол тереңдетүү, кеңейтүү дегенде тереңдетип кеңейтилет ошо жана каралып аткан тема. Анан акыркысы баалоо деп атпайбы? Баалоону көбү эми формативдик баалоо, балким тиги суммативдик баалоо деген сыяктуу баага байланыштырып атат да. Ал дагы бир эле элементи. Баалоо деген бул таксономия Блумадагы баалоого байланышкан да. Ошол окуучу ошол предметке, ошол темага баа бергендиги жөнүндө кеп болчу да кыскасы. 5Эде ушул өзгөчөлүк бар. Биздикилер мындай кээ бир жерлеринде ошондой мурункуча ойлоп кетип атат, андай эмес да. Баалоо баа коюу деген эмес, баалоо деген бул окуучу ошол формулага баа берүү, ошол темага баа берүү деген сыяктуу нерсе да. Бирок эми анын ичинде албетте баягы жыйынтыктоо, анан баа коюу деген биз каалайбызбы, каалабайбызбы жаза ала турган нерсе, ал сөзсүз болуш керек да. Анткени биз журналга баа койбосок, эртеңки күнү ишибизде ошол баа менен эсептелет да. Ушул өзгөчөлүгү бар. Туура. Ошол STEMди эле бизде америкалык педагогдор окуткан. Ошол STEMдин ичиндеги да 5E модели менен STEM практикасын кантип жүргүзөбүз? Детально мастер-класстар менен окутулган. Бул Сингапурга эле тиешелүү эмес, 5E бүт предметтерге тиешелүү да. Ошол STEMде дагы ошол. Ооба, 5E'нин автору Байби деген киши, ал сингапурлук эмес, Байби. Байбиге кийин Lens деген кошумча киргизди, а так бул 90-ч жылдарда чыккан модель да. Ооба. Бул европейский модель негизи окутуунун. Ооба, ошондо түшүнүп кадамды. Биз STEM менен тренинг өткөндө да ошо 5E окутуу модели менен өткөнбүз да. Сиз жетекчи болуп ага инновациялык окутуу STEM менен. Ошондо да 5E окутуу модели менен окуттум эле. Анан Сингапурда дагы ошол методиканы салынып атат. Бүт предметтерге түшөт. Ошолордун логикасын түшүнө алсак, анан турмуштук тажрыйбаны көрсөтө турган тапшырмалар менен сабак өтүш керек экенин түшүнө алсак эле, методика мурдакы эле колдонуп жүргөн методикалар экен. Ошо суроолор барбы, агай эжейлер дагы? Эгерде болбосо, жыйынтыктасак болот. Карачы, сиз ортодон жок болуп кетпедиңиз, ошону сурай берейин деп аткам. Тигинден толук маалымат ала алган жокмун. Тиги илим деген предмет чыккан атпайбы? Табык илимдерди бекитипчи. Ошол илимден деп эмне предметтин китеби чыктыбы, методичкалар чыктыбы? Анан мугалимдерди кайра подготовка кылууда канча мөөнөттө окуп, эмне деген диплом же сертификат алабызбы? Мен жана башында да айтып кеттим эле негизи. Бул биздин жогорку окуу жайлары азырынча илим деп кадрларды даярдай элек да. Аларды программаларын бүт баарын өзгөртүүгө туура келет. Менимче ал боюнча жогорку окуу жайларында иштер жүрүп атат болуш керек. Ата азырынча биздин шартта мектептерде биздин илим предметин ошол эле физик, биолог, химик берет дагы. Алар атайын жанакы квалификация, переквалификациядан өтөт да, 72 сааттык ушул сыяктуу. Анан китептери даярбы деп сурап атпайсызбы? Ал китептер, методичкалар бул жанакы Сингапурдан алып келинген окуу китептери кыргызчага, орусчага которулган да. Анан ошол китеп ошондой наука деп, илим деп коюлуп атпайбы? Ошол китептер аркылуу эле сабактар өтүлөт, ошондой да, мындай методичкалары жана башка дегендери министрлик тарабынан даярдалыш керек идея боюнча.
Ал эми кадрлар пока бизде бар кадрлар пока иштейт. Ал боюнча мисалы үчүн азыр физиктерди кайра переквалификациялап биолог кыла кое албайбыз да. Ошол эле физигибиз биология боюнча түшүнүгү бар болуш керек болуп калат. Биологдор физика боюнча, химия боюнча түшүнүгү бар болуш керек болуп калат, ушундай талаптар да эми. Эми сурап атат агай. Жана сертификат бересиздер да сиздер окутуп, же ошонун сертификаттын аталышы эмне деп аталат деп сурап атышат. Кайсы сертификат? Жана Сингапурдун методикасы деп сиздер тренингтерди өтүп жатпайсыздар, илим, математика деп. PISA компетенттүүлүгүн жогорулатуу деген сертификат берилет. Формулировкасы, Агай, ошол сертификаттарды барып окусаңар, сертификаттар сааттар бөлүнөт деп айтылган да, биз ошо окуп жаткандачы. Андай менимче бул жөн эле сөз го. Менимче андай эч кандай, по крайней мере биз окутуп атканда андай талаптар коюлган эмес, андай сөздөр да болгон эмес. Анан бирок ошол сертификаттар деле келе элек да, ал элекпиз. Сертификат келип атканын мен азыр эле түшүндүрдүм. Сертификат келип. Кыргызстан боюнча 30 миңге жакын адам окутулуп атпайбы? Анан ошону басып чыкканга үлгүрбөй атат азыр тиги. Аны РИПК басып чыгарыш керек да, типографияданчы. РИПК ошону басып чыкканга үлгүрбөй атат. Анын үстүнө ошол жана тренерлер, окуткан тренерлер дагы бир сыйра бүт баарынын жана фамилиялары туура келип атабы, аты жөнү туура келип атабы деп да бир сыйра мындай технический текшерүүлөрдөн өткөрүш керек да. Ошон үчүн тиги даже акыркы эмелер поток эмес, биринчи потоктогулар ала элек азыр. Биз билгенден. Бирок аласыңар. Анан агай, ошол дагы бир суроом бар эле. Ошол илим боюнча окудук да, анан ошол мугалимдерге ноутбук келет деди эле. Себеби ошонун ичинде жанагы санарип кампа, электрондук күндөлүк бүт ошонун ичине жайгаштырабыз делген да. Эгер ошону даярдап берсе, анда мугалимдер үчүн жеңилдик бар да. Ооба, ал ноутбуктар даже бир сыйра берилбедиби? Кээ бир мектептер, кээ бир райондордо алды. Анан ал эмне үчүн токтоп калганын мен айта албайм. Бир кандай техникалык себептер бар болсо керек. Бирок ал бүт ошол мугалимдердин санына карата сатылып алынган, ал ошо ноутбуктар. Ичине сиз айткан программалардын баары тең салынган. Аны алышыңар керек. Жаңы окуу жылында менимче ошо менен иштейсиңер да. Анан агай, дагы бир суроом бар да. Мисалы, азыр биз ошо акылдуу эме журнал боюнча да иштеп атабыз да. Эгерде биз могу 12 жылдыкка өтөбүзбү, же сентябрдан баштап иштейбиз да, анан биз дагы деле ушу экөө менен иштей беребизби? Менимче келечекте жана твердый журнал деген жок эле болуп, баары электронныйга өтүш керек да, менимче. Өтөбүз, Мен аны айта но бирок логика боюнча келечекте баары тең электронный болуш керек да. Мугалимдин иши жеңилдеш керек да. Себеби азыркы министрдин бүт идеясы ошондой да. Мугалимдин иши жеңилдеш керек, эффективдештирилиш керек. Окуучулардын ошол сапаты, билим сапаты бийиктеш керек деген элементтер да. Анан ал азыр эми силер кыйналып атканыңарды билем. Бул журналдан тиги журналга жазып, тигини жазып, анан аны кайра электронныйга түшүрүп деген маселелер бар экенин угуп билип эле жүрөбүз. Рахмат агай. Илим предметиндечи география кирбейби? Негизи дүйнөлүк практикада география кирбейт да, биздики деле киргизген эмес. Ошон үчүн жана зарплатадан дагы география мугалимдери зарплатасы көбөйбөй калбадыбы? Анткени география илимге кирбей калыптыр. Информатика дагы илимге кирбейт. Информатика ошон үчүн жана образовательный областта технологияда жүрөт, көрүп атасыңар. Илимге дүйнөлүк чөлкөмдө илимге физика, химия, биология ушул 3 предмет кирет.
Чоң рахмат. Бирок бизде Кыргызстанда географияны илимге киргизип окуттук баарыбыз тең жана сабактарда. Илимге байланыштуу кылып географтар 5Е модели менен абдан жакшы мыкты сабактарды көргөздү. Башкача айтканда болот экен мындай байланыштырса. Келечекте эми ошол география, биология, химия, физика дегендер баары эле биригип илим деп сабак баары өтүлө берет да. Менде да суроо бар да, саламатсыздарбы. Тетеги биздин ушул 12 жылдык билим берүүдө мугалимдин жаңы модели баары эле бул жөнүндө биле берет. Модельди алып жүрүшүбүз керек. Боюнча да айтып берсеңиз агай. Мугалимдин эми жаңы модели не деген. Башкача айтканда компетенттүү мугалим болуш керек, өзү компетенттүү болуш керек. Себеби ал окутуп аткан предметтеринен сырткары, мына мисалы үчүн мен азыр эле тиги буга чейин да бир агайыбыз сурабадыбы тиги баарын бириктирип бир мугалим жөнүндөчү. Ошондо мугалим физик эле эмес, географ, биолог дагы, химик дагы болуш керек болуп атат да. Башкача айтканда бүт табигый предметти билиш керек. Бирок ошол жогорку андан аркы класстарда кайра физика өзүнчө, химия өзүнчө болуп калып атпайбы? Мисалы, жана бизде окуткан, Сингапурдан келип окуткан киши, жигит физик болчу өзү. Демек, Сингапурда деле физик, химик, биолог деп өзүнчө даярдайт экен да, эгер мындай логикага таянсак. Анан болгону ошол жана 3, тиги 7, 8, 9 класстар аралыгында ушул предметтер биригип бир адам окутуп калганда болуп атат. Ал мындай моментально эле шак эле болуп кетпейт да. Баары бир шлифоваться этилет. Келечекте ошол атайын окуулардан өткөрүлөт, окуу программасына ылайыктап даярдалат. Ошол адам, ошол мугалим, ошол модель ошол бири-бирине байланышкан нерсе да. Сиздин сөзүңүзгө кошо. Агай дагы бир суроом бар эле. Же мүмкүн бул суроого жооп бердиңизби? Мен кечирээк кирип калдым да. Анан суроомду. башыногу башталгыч класс деп 1-класстан 6-класска чейин. Элиза кое туруңуз, МИДтен суроо берип жатат Акчат эже. Азыркы учурдагы мугалимдин жаңы модели дегенде баштапкы класстардагы окуучуларга ушул жогоруда биз айткан илим сабагы кирип атканда, ошол мугалим сиз айткандай бүт бардык предметтерди билген, анан ошо менен бирге эле коллаборация деп коебуз го, билимдердин ортосунда. Үнүңүз укпалды. Үзүлүп кетти, үзүлүп. Эмоционалдык Үзүлүп кетти. ошол мугалимдин Нургул эжеге жогоруда ушуга аябай көп басым жасап баары эмесин ушуга токтолуп кетет. Ошол мугалим эмоционалдык жактан балдар менен биргеликте баарлашып, мээримдүүлүк менен сабак алып кетиш керек. Ой жүгүртүүсүнө, көңүл буруусуна, кабыл алуусуна дегенди мен ушуну айткым келип атат да. Биз мугалимдер андай эмеспиз, биз баягы бир максатта алдык ушуну жасашыбыз керек деп эле ошону чапкылап иштей беребиз да. Биз өзүбүздүн баягы погондорду чечишибиз керек экен, түп табырынан өзгөрүшүбүз керек, эмоционалдык интеллектти жогорулатышыбыз керек дегенде анан мугалимдер сурайт, эмоционалдык интеллект деген эмне деп. Анан албетте бул жерде биздин психология, педагогика керек болот. Мен ойлойм, албетте агай Нургул эжеке, бул жерде биздин деле өзүбүздүн деле баягы кооптонуубуз бар, мугалимдердин ар биринин. Ата энелердин деле кооптонуусу бар. Буюрса булардын баарын чечүүгө көптөшүп киришебиз го деген тилектемин. Сурооңуздар болсо бере бериңиздер. Рахмат көңүл бурганыңыздарга. Рахмат. Чоң рахмат. Мына мугалимдин моделин сиз өзүңүз айтып салдыңыз кайра. Ооба. Алдыда учурдан пайдаланып айтайынчы, дал ушул педагогика, психология боюнча да 6 педагог психологтордон турган курс болот. Буюрса дал ушул эмоционалдык интеллект балага мамиле кылуу. Азыр гумандуу педагогика актуалдуу болуп жатат. Гумандуу педагогика боюнча дагы адистер сабак өтөт. Элиза, сиз суроо берем деп жаттыңыз эле? Ооба, эженин айтканына кошулуп, азыркы учурда бардык эле мугалимдер предметтен кыйын болуп сабак берип атабыз, бирок эже айткандай педагогика, психологиялык жактан биз да алсыз болуп турабыз да. Көп эле мугалимдер. Ошол жактан дагы мугалимдерге сабак өтүлүшү
каалайт элем да. Анан агайга мындай суроо менен кайрылып жаттым эле. Мүмкүн мен кечирээки укпай калдымбы деп белгиленди да. Анан ошондо буга чейин 1-класстан 4-класска чейин эле башталгыч класстын мугалимдери сабак берип келген да. Эми 5-6 класс кошулса, 5-6 класска дагы башталгыч класстын мугалимдери сабак берүүбү же предметтик мугалимдер сабак берип калабы агай? Жок, предметтик мугалимдер эле берет. Негизи жана класс жетекчилик дегенде кичине мындай шлифовкалачу нерсе пайда болот. Себеби баягы класс жетекчилик 4-класс менен бүтчү да. Бирок Ооба. предметтик сабак берүүсү ошол 4-класска чейинки менен бүтүп калышы мүмкүн. Бул боюнча мен азырынча так айта албайм, анткени буну азыр бир сыйра иликтеп, такташып, жана предмет базисный окуу планы программасы даярдалып атат да азыр. Ошол базисный окуу программасы болгон кезде так айтса болот да, кыскасы. Менимче ага чейин сиздерге маалымат берет. Бирок жанакы ортодогу предметтер, жанагы 6-класска чейинки мурда берилип жүргөн предметтер предметтик мугалимдер берүүгө туура келип калат, анткени биздин башталгыч класстын мугалимдери ага даяр эмес болуп калышы мүмкүн. Рахмат агай. Суроолор бүттү деп ойлойм. Кеч болду. Жеңиш Букараевич, атайы убактыңызды бөлүп, кеч убакытка карабастан бизге абдан маанилүү, пайдалуу сабак өтүп бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат агай сизге. Билим берүү Рахмат. тармагындагы беделдүү ордуңуз бар. Сиздин кызматыңыз биз үчүн баалуу. Сизге таазим кылабыз агай. Урматтуу кесиптештер, Рахмат. сабакка катышып бергениңиздер үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Бейпилтүүн кийинки сабактарга дагы жолукканча дейли. Сак саламатта туруңуздар. Агайдын презентацияларын жөнөтүп коюрса, баягы жөнөтүп коем деди го агай. Ооба, мен Нургүл Делесиновго жөнөтүп коем, кишенен. Макул, презентация жөнөтүп коем. Бизге ушундай кеңешиңиздерди айтып аткан агайга жана эжекеге чоң ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар. Саламатта болуңуздар. Келе жаткан майрамдарыңыздар кут болсун. Рахмат. Саламатта болуңуздар. Рахмат агай. Рахмат. Агай эжекелерге рахмат чоң баарына. Рахмат. Алдыда боло турган жогоруда атап өткөн курстарга катышууга чакырабыз. Сак саламатта туруңуздар. Рахмат, Алла разы